Жай мезгилинин аякташына дагы саналуу гана күндөр калды, ардактуу каармандар. Жана албетте буга кошумча Саратан түндөрү 2014 интеллектуалдык шоу таймашы демек эң ысык түндөрү гана алдыда күтүп турат сиздерди. Жалпыңыздарга кутман кеч каалайбыз. Кызмат Айжан Турдалиева бүгүнкү кечти биз сөз түрдү ысык кылууга даярбыз. Анткени алдыда мыкты конок, жылдыздуу конок болгондо дагы образ жана интеллектуалдык таймаш. Бүгүнкү ырчынын жана бүгүнкү коногубуздун дагы интеллектуалдык деңгээлин текшерүүнү кааласаңыз, анда жаныбызга бардыгыңыздарды чакырабыз. Номерибиз 510181, ал эми борборубуздун коду 0312. СМС каттарды узатсаңыз болот. 6100 кыска сандарына тумар сөзүнөн баштап кызыктуу суроолордун бардыгын күтөбүз. Жана албетте бүгүн көптөгөн мыкты клиптер орун алат, жагымдуу ырларды чогуу биргеликте тыңдайбыз. Жана албетте Саратан түндөрү 2014 мыкты оюнду сөз түрдө 120 мүнөт бою сиздер менен биргеликте өткөрмөкчү. Андыктан тумар менен бир болуңуздар. Дагы мыкты оюнду улантууга биз албетте жаңы музыкалык клиптерди дагы тартуулайбыз алдыңыздарга. Алдыда мыкты музыкалык клип тыңдаган соң андан соң кайрадан көрүшөбүз жана угушабыз. Тумар менен бир болуңуз. За окном меняет кадры черно-белое кино. В нем играют свои роли все, кого люблю давно. Все, кто близок мне и дорог, исчезают навсегда, не оставив телефона, поменяв все адреса. Пусть зима ворвется в грудь мою, пусть приснятся все, кого люблю и скучаю иногда, но не встречу никогда. И потом горит осенняя звезда. Календарь событий странных вновь ворвется в мою жизнь, и судьба затянет раны в той стране, где нету виз, в той стране, где ночи нету, где сбываются мечты, где на все найдешь ответы, но меня не встретишь ты. Пусть зима ворвется в грудь мою, пусть приснятся все, кого люблю и скучаю иногда, но не встречу никогда. И потом горит осенняя звезда. Пусть зима ворвется в грудь мою, пусть приснятся все, кого люблю и скучаю иногда, но не встречу никогда. И потом горит осенняя звезда. Но не встречу никогда. И потом горит осенняя звезда. Пусть зима ворвется в грудь мою, пусть приснятся все, кого люблю и скучаю иногда, но не встречу никогда. И потом горит осенняя звезда.
Дагы бир жолу кутман кеч, ардактуу угармандар жана көрөрмандар. Тумар радиосуна жана Пирамида телеканалындагы Тумар түнкү каналында Саратан түндөрү 2014 интеллектуалдык шоу таймашы старт алды. Жана жалпыңыздарды жаныбызга чакырабыз. Анткени бүгүн өзгөчө конок биздин студияда орун алган, ардактуу угармандар. Өзүм дагы бир кандай айтууну дагы билбей жаткан учурум, ардактуу достор. Анткени биздин конокто көптөгөн бир жомоктордун каарманы десек дагы болот, жакшы образда келген экен. Жана дагы албетте ал ким деген суроо дагы жаралбай койбойт. Демек барыбыз көрөлү кандай конок экенин. Саламатсызбы деп мен учурашат экен. Бирок биздин ушундай бир невидимка деп коет экен орус тилинде айтканда. Жана албетте ал невидимканы биз көрбөй жатабыз. Азыркы учурда суроо салгыбыз келди, ардактуу достор. Эмне үчүн бүгүнкү студияда эч ким жок? Башкача айтканда, менден башка жылдыздуу образ. Анткени бүгүнкү жылдыздуу образ мүмкүн невидимка болуп жүрбөсүн. Да ушундай сөздөр бар эмеспи? Плащ дегендер. Мүмкүн өзгөчө бир плащ кийип алып бул жерде биздин жылдыздуу коногубуз дагы отурат. Ал эми биз сиздерге суроо салабыз. СМС-чилерге Тумар радиосун жана Пирамида телеканалынын Тумар түнкү каналын угуп жаткандарга ким бүгүн конокто? Ардактуу угармандар, коногубуз бар. Ал көрүнбөгөн плащта отурат. Багыт береге кетейин. Багыты бул мырза жигит, болгондо дагы ырчы мырза жигит. Көптөгөн ырлардын аткаруучусу, хит ырлардын аткаруучусу, жүздөгөн күйөрмандардын дагы ээси. Жана албетте мыкты образды жана кайсыл конок бүгүн келгенин сиз эгерде туура тапкан болсоңуз, анда эң алгачкылардан болуп СМС-ка узатсаңыз болот. 6100 кыска сандарына Тумар сөзүнөн баштап, жана албетте эң негизгиси биз ал үчүн дагы белек берүүгө даярбыз. Тумар ЧКТФ медиа порталынан да ушундай белек, ичинде футболкасы жана кружкасы бар. Кружкасына сиз ар кандай суусундуктарды ичип дагы, куюп дагы өзүңүз колдонсоңуз болот. Ал эми ардактуу угармандар, биз тамашасы жок эле чын эле суроо бердик. Кайсыл ырчы мырза бүгүн бизде конокто? Туп-туура жоопту узатыңыз. Албетте биз туура жоопту узаткан абонентке өзүбүз байланышка чыгабыз. Жана Арсенби же Омарбы же Мирбекпи же башкаларбы, айтор чын эле кыргыз эстрадасында көптөгөн ырчылар бар эмеспи? Алардын кайсыл бир экенин сиз табыңыз. Андан соң кайрадан угушабыз. Бир музыкалык клип, андан соң кайрадан көрүшөбүз жана угушабыз. Тумар менен бир болуңуз. Саратан түндөрү 2014 күн сайын ысып жана албетте ысып эле баратат, ардактуу угармандар. Анткени сөзсүз түрдө конокторубуз дагы өзгөчө. Бүгүнкү коногубуз тууралуу дагы биз төмөндө сөз кылып өттүк элек. Диванда көрсө көзгө көрүнгүс адам отурган экен, болгондо дагы невидимка плащын кийген. Ал ырчы мырза деген дагы көп бир толтура багыт берип өттүм. Алардын арасында дагы аты жаңырды. Жана ал мырза ким? Бул жакта варианттар келген экен. Салам дейт. Бул деген Мирбек Атабеков дейт. Жок, ал эмес. Омар Байке дейт. Жок. Тата Улан деген экен. Жок, ал дагы эмес. Эми Тата Улан маскасы бар. Бул биз жакта плащ тууралуу дагы, болгондо дагы невидимка деген дагы ат болуп жатат. Омар Байке деп дагы бир жолу келген экен. Нурлан Насип дейт. Жок, тилекке каршы ал эмес. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм дейт. Менин оюмча бул Анжелика деген экен. Жок, биз буга чейинки багыттарды берип өтөлү. Ардактуу угармандар, келиңиздер, азыр дагы кеч эмес, күтүңүздөр. Жана албетте мүмкүн дал ошол адам дагы биздин студияда орун алган болот. Андыктан туура жооптор дагы болсо күтөбүз. Дагы айта кетчү нерселер бар, ардактуу угармандар. Багытта бере кетейин. Бою узун, шыңга бойлуу десек дагы болот. Коңур үндүү мырза. Көз айнектери дагы өзгөчө. Азыркы учурда жана албетте сиздерден көрөбүз кандай жооптор келген экен. Дайыр Исмадияров дейт. Мерген Турган дейт. Жок, азырынча ал мырза жок. Нурлан Насип деген экен. Жок, тилекке каршы бул жооптордун бири дагы төп келбей жатат биздин коногубузга. Ал эми мына келген экен. Кайсыл ырчы экенин мен билем дейт. Анткени бул Арсен дейт. 1127 номери менен аяктаган абонент сизге бул колчар. Анткени туп-туура дал ушул жооптун ээси Арсен бүгүн бизде конокто.
Кош келиңиз Арсен. Өзгөчө бир шоу болду окшойт азыркы учурда. Анткени сиз көрүнбөс бир плащты кийип келген экенсиз. Негизи эле силер азыр айтып отсоңар, ар кимди айтып отсо мен ишимди ойлоп кеттим, мени унутуп коюшкан окшойт депчи. Жакшы экен. Эми биздин абонент унуткан жок экен. 1127 номери менен аяктаган абонентке биз кол чабууларды узатабыз. Тумар Чекитов медиа порталынан дал ушундай сумкага белекке дагы ээ болдуңуз. Ичинде кружкасы, футболкасы бар. Келиңиз Арсен. Бардык Кыргызстан менен учурашып алалы, образыңыз жөнүндө сүйлөшөлү. Биринчиден ассалому алейкум. Мен ачким митип карап коеюн бир жолу. Ассалому алейкум ардактуу менин сүйүктүү кугармандарым жана ошондой эле биздин сүйүктүү жердештерибиз кыргыз эли. Кандайсыздар? Мен келдим дейсизби? Мен келдим. Ошондо сиздин образыңыз бир эмес экиге бөлүнүп кеткен экен. Биринчиси невидимка болсо, кандай колдон алып кантип келди? Сырын анан чечебиз. Анан чечсек болот. Ал эми азыркы образыңыз тууралуу эмне үчүн дал ушундай образ? Мен негизи баягы көп ойлондум, буга чейин да келген биздин курдаштарыбыз, досторубуз баягы ар кимиси ар кандай бири-биринен өзгөчөлөнүп болушунча мындай башкача болгонго аракет кылышты негизи. Анан мен дагы ойлонуп көрүп, башым катып аягында ушул образга токтодум. Бул образдын аты? Бул образдын аты жөн эле мындай кандай десем, жанагы люди в черном дегендей. Люди в черном. Жана секретный агент. Жакшы экен да. Өзүм негизи тапанчалар кайда? Эми бул нерсени баягы телевизордон көрсөткөн этикетке жатпайт деп ойлойм. Андыктан ал нерселерди көрбөй эле койгула, көрбөй эле коелу өмүрүбүздө. Бирок менде бар дейсизби? Бирок менде бар, анын жөнүндө ойлонбой эле койсоңор болот. Эми биз Саратан түндөрү тууралуу дагы айтып өтүп, буга чейинки образдарды дагы карап турсуз. Эң жакшы образ деп кимдикин азырынча айта аласыз? Мен оюмча эң оригиналдуу, кандай десем, баягы сапат жагынан да жакшы болгон нон-стоптуку деп ойлойм. Нон-стоп дуэтин сиз азыркы учурда эң алдыга коюп. Анткени баягы азыр интернеттагы өнүгүп, Инстаграмда азыр баардыгын сүрөттөрүн көрөсүң, анан баягы байкайсың дегендей, мага нон-стоптун образы абдан жакты. Демек, дал ушундай суроону мен эмне үчүн бердим, ардактуу угармандар? Анткени бизде сентябрь айында бир чоң маареке күтүлүүдө. Анткени биздин дал ушул Саратан түндөрүндөгү жылдыздуу образдар сөзсүз түрдө номинацияга дагы ээ болушат. Мүмкүн сиз биринчи орунга татып кетесиз. Ойлоно элекмин ал жөнүндө. Арсен, аракет жасайбыз сөзсүз түрдө, бирок оюнга даярбыз. Суроолор бар экен, карадык. Ал эми биз болсо ардактуу угармандар, жалпыңыздарды оюнга чакырабыз. Бүгүнкү коногубуз Арсен менен биргеликте мыкты оюнду көрсөтүңүз жана көрсөткүчтөрдү дагы өзгөчө катуу көрсөтсөңүз болот. Анткени көбүнчө жылдыздарыбыз жеңип кетип жатышат. Эми мүмкүн бүгүнкү Арсендин жыйынтыктарын көрөсүз, чогуу биргеликте. Ага чейин бир музыкалык клип тартуулайбыз сиздер тарапка. Арсендин аткаруусундагы музыкалык чыгарма бардык угармандарга жана көрөрмандарга арналсын. Жолың издеп жолукканда кандай пайда табамын, алыс каранын сагынамын, бүтпөй келет арманым. Жолуккан бактыт айтчы неге солуп калды гүлү, күткүн таңдардын тартым азабын, табышкан күндөрүм билбей жалганын. Арманым сага жете албай калып зар болдум, айласыздан таппай келем жолдорум. Жүрөк ыйлап сенсиз жалгыз калдым жаным. Арманым сага жете албай калып зар болдум, айласыздан таппай келем жолдорум. Жүрөк ыйлап сенсиз жалгыз калдым жаным.
Suyum küçüp darınamın taqdir sebebin bilbey Balkim sen mendey Жүргөнүрсүң күтүп сүйүмдү сезбей Элесиң кетпей Oyum жетип бирок жаным сага Мен өзүм жетпей Жүрөктөн эңсей Жашап берем үмүт менен Сени издей Armanım Sağa jete almay kalıp zar buldum Aynasızdan tapmay kelep çoldorum Жүрөк ыйлап sensiz жалгыз kaldım canım Armanım Sağa jete almay kalıp zar buldum Ayrasızdan tapmay kelim yollarım Жүрөк ыйлап sensiz жалгыз kaldım canım Sağa jete almay kalıp zar buldum Ayrasızdan tapmay kelim yollarım Жүрөк ыйлап sensiz жалгыз kaldım canım Armanım Sağa jete almay kalıp zar buldum Aynasızdan tapmay kelim yollarım Жүрөк ыйлап sensiz жалгыз kaldım canım Саратан түндөрүндө мыкты оюн башталды. Ардактуу угармандар, жалпыңыздарды чакырабыз жаныбызга жана эскерте кетчү нерсе, бүгүн студиябызда өзгөчө бир агент 007 Арсен. Саламда бир жолу. Өзүңүзгө образыңыз чын эле абдан жарашкан экен. Ачкын чечким келбейт негизичи, баягы бирок биздин элдерибиз баягы көрөрмандарыбыз үчүн мен ачкын чечип, ооба, мыкты оюнду көрсөттүк. Көзүнө көз карашып, бетме бет дегендей карама каршы эле. Ооба, бетме бет кандай оюн болот экен, ардактуу угармандар. Мына дал ушундай даярдыкта келген, болгондо дагы өзгөчө чаш жасалганы жасап турсуз. Чачты өзүм жасагам, чынын айтсам. Ооба, аракет да, бул да болсо. Бул өзүнчө аракет. Ооба, бул нерсени да эске алабыз, ардактуу угармандар. Жана 510181 номерине байланышка чыксаңыздар болот. Жана 6100 кыска сандарына смска жолдоңуз. Тумар сөздөн баштап. Арсен, баштайды кандай оюнду? Чалууларды күтөлү, кайсыл бир угарманыбыз мүмкүн азыркы учурда жеңет. Же болбосо жеңилет. Бул нерсени биз чогуу байкайлы. 510181 бул студиябыздын номери. Азыркы учурда бизде өзгөчө бир чалуу дагы бар. Ооба эле. Бир өзгөчө бир үндөр чыгат. Ал нерсени сиз билсеңиз керек. Мына ошондон кийин бизде чалуу болот. Айтсаңыз, кандай суроолор, кайсыл жака көп огонсуз? Чыным айтсам, мен мындай кандай десем, жөнөкөй эле суроолорду даярдап келдим. Негизи эле баягы бул оюнду мен оюнда биринчиден бул жерде биринчиден ушу биздин чалып аткан азыр бияктын угармандары менен тил табыш. Сүйлөшүш эң биринчи максат ошол. Мына да ушундай чалуу бизде бар, Арсен. Кош келиңиз дейли угарманыбызды. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз? Кылдылы. Кош келиңиз. Келиңиз, биздин коногубуз менен учурашып алсаңыз болот. Саламатсызбы экен? Саламатчылык. Сизден кетичи. Ооба, сизден. Келиңиз, оюнду баштайлы, Суроо сизден болсун, Арсен. Суроо менден болсун. Анда баягы кыз киши чалып атканда мен кыз кишиге тууралуу суроо бергим келип турат. Биринчи суроо.
Барби курчагы кайсыл өлкөдө Ойлонуп табылган. ойлонуп табылган? Мына ушундай суроо болду, ардактуу биздин угарман. Келиңиз, убакыт кетти. Убакыт 1 мүнөт убакыт беребиз. Сиз эми кичинекей кезиңизде курчакты ойносоңуз керек. Ооба. Болгондо дагы Барбини. Барбини менин оюмча баардыгы эле билет болуш керек. Бардыгы билет. Эми кайсыл өлкөдө ал ойлонуп табылган? Кандай деп Бул ойлойсуз? нерсени ойлонобуз. Англия. Эми бардык өлкөнү айтып салбайбыз да, бир эле жоопту алабыз. Ойлонобуз Бул жакшылап. жөнөкөй эле негизи эле баягы жакшылап ойлонуп көрсөңүз, баягы логический. Жакшылап ойлонсоңуз жообу чыгат. Ал өлкөнү көп эле адам билет, бирок биз айтпай турабыз болду, э? Келиңиз, ойлонобуз. Ойлонобуз. 2 25 жолу ошентип эткенбиз. Келиңиз эми бул мамлекетти баардыгыбыз эле билебиз. Ал жактан көп кинолорду көрөбүз негизи эле. Болду. Айтып салат элем баардыгын. Келиңиз, 10 секунд убактыбыз бар. Ардактуу угарман, билбейсизби? Багыт бербейсизби? Эми багытты бердик, э? Ошо дагы бир жолу суроону айтып коеюн, э? Барби кукласы кайсыл өлкөдө ойлонуп табылган? Барби өлкөсү. Акыркы жообуңуз? Испания. Жок. Испания. Футболго жакын окшойт, э, Сакен биздин деп угарман. ичимен тиледим элем. Ооба, эми сиз жакшы экенсиз. Ар бир угармандын эмесин ойлоп турсуз. Башкача айтканда, айым болсо, айым, мырза болсо, мырзага караштуу суроолор, э? Жакшы экен. Угарманыбыз бар, алло, саламатсызбы? Десек, дагы бир жолу чалуу келди. Кайсыл угарманыбыз болот экен? Жана албетте, биз угарманыбызды күтөбүз. Мырза болобу, айым болобу? Негизи ушу звоноктун үнү өлө жагымдуу экен, э? Жагымдуу, э? Жагымдуу. Өзгөчө бир дем бербейди. Дурррт деген болот деп атканмы азырчы? Ооба. Же болбосо тут. Жакшы. Биздин угармандарыбыз дагы келгичекте биз азыркы учурда дагы бир жолу суроону кайталайбыз, э? Барбинин өлкөсү. Келиңиз, ардактуу угарман, атыңыз? Алло. Саламатсызбы, атыңыз? Атым Нурзада. Нурзада, кош келиңиз. Кош келиңиз. Нурзада. Суроону дагы бир жолу кайталайбыз, э? Дагы бир жолу кайталап коеюн, э? Барби кукласы кайсыл өлкөдө ойлонуп табылган? Америка. Ай азаматсыз. Кол чабуулар. Бет электе эле бардык бир суроо болгон жоопту айтып койдук, туура жоопту. Чынында эле Америка Кошмо Штаттарында, э? Жакшы экен. Эң туура жоопту бердиңиз. Эми Нурзада, келиңиз, Арсенге болгон суроолоруңуз бар болсо, узатыңыз. Логический суроо. Жашоонун артында эмне бар? Эки жооп менен келет. Бирөөсү логический, бирөөсү ошол негизги мындай түз эле багытта болот. Ошону биз эки жооп беришибиз керекпи? Ооба. Жакшы экен. Жашоонун артында эмне бар? Мен бул нерсеге жоопту билип турам. Бир аз ошол болсо керек деп. Жашоонун артында эмне бар? Бул логикалык суроо. Убакыт кетти, Арсен. Канча убакыт бар? Бар, жакшы эле. Жакшы эле барбы? 1 мүнөттөн азыраак, 45 Уктап турсам. мүнөт. 45 секунд жооп табыңыз. Жашоонун артында эмне бар? Жашоонун артында эмне болушу мүмкүн? Мен мисалы ассоциация болуп кетти, жашоонун артында эмне бар дегенде баягы өлүм дегенчи. Бирок жашоонун артында бул логикалык суроо дегендиктен, ооба. Жашоонун артында. Жашоо. Мен сизге бир жакшы багыт бердим. Жашоо. Ушундай багытпы? Ооба. Эс алуу дегендейби, э? Жашоо. Же сөздүн өзүнө кандай? Мүмкүн. Ошо сөздүн болот. Сөздүн өзүндө жооп. Жашоонун артында эмне бар, э? Жашоо артында эмне бар? Эмне бар? Мен башым эстимсе ойлоно албай атам, чын айтсам. Өзүңөр билип турасыңар, мен азыр айтпай эле турайын, убакыт өткөндөн кийин айтып берем да, эмне үчүн андай болуп атат. Макул, биз түшүнүп турабыз. Убакыт тилекке каршы бүттү. Арсен, утулдуңуз. Мына ушундай үндөр сиз тарапка узатылды. Ал эми Нурзада, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анткени, албетте, сиз алгачкыларда бул угармандарга бир упай дагы бердиңиз. Жана Тумар Чекитов медиа порталынын дал ушундай белекке дагы ээ болдуңуз. Рахмат айтабыз. Биз болсо оюнду улантабыз. Жоо кандай? Жоо ошондо жашоо. 2 О турат артында. Мына ушул нерсени билесиз, э? Логикалык дегенде биз жашоо. Бирок утушту аларга бердик, э? Эми кайрылбайбыз. Подаркалар берсеңер анда утулуп берет окшойт. Анда утулуп бересиздер, э? Менчи угармандарга да ушул себептен утулуп жатасыз. Кайгырбайбыз, Арсен. Анда биз жаңы
оюнга дагы даярбыз, суроолорду да даярдайбыз. Жана албетте угармандарды дагы арткабы же алдыга болсо дагы узатабыз. А биз болсо Сайкал Садыбакастын аткаруусундагы мыкты музыкалык чыгармага кезекти беребиз. Андан соң кайрадан угушабыз жана көрүшөбүз. Мыкты оюнду дагы досу улантабыз. Азырынча эсеп 1-0 Арсен артта келе жатат. Жүрөгкө сүйүп келди, таптым сени жашоомдон, тагдырың мага сени берди. Ару сезим жашасын, ак улардай учалы, ак сүйүм сага арналсын. Жалгызымсың, бакытымсың жаным сен. Жоготкум келбейт өзүмдү мен, жараткандан суранам. Айрылбасын бактыңдан, айрылба мени махаббаттан. Ак сүйүм андада, мени жалгыз калтырба. Кетпе, кетпе жанымдан. Арманбы сүйүү деген, алыс кетсең жанымдан. Сагынып сени күтө берем. Жолугар күндүз самат, жолуңдан тосуп чыгам. Жолукчу жаным өзүң мага. Жалгызымсың, бакытымсың жаным сен. Жоготкум келбейт өзүмдү мен, жараткандан суранам. Айрылбасын бактыңдан, айрылба мени махаббаттан. Ак сүйүм жалында, мени жалгыз калтырба. Кетпе, кетпе жанымдан. Жараткандан суранам, айрылбасын бактыңдан, айрылба мени махаббаттан. Ак сүйүм жалында, мени жалгыз калтырба. Кетпе, кетпе жанымдан. Сарадан түндөрү. Номерибиз 510181, борборубуздун коду 0312 жана жалпыңыздарды жаныбызга чакырабыз. Саратан түндөрү 2014-тө бүгүн конокто Арсен агент 007 образында. Көз айнеги дагы бар, ал нерсени да унутпайбыз. Галстуктар өзгөчө экен, Ал эми бизде болсо угарманыбыз дагы бар экен, чалуу бар, оюнду дагы биз улантабыз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Атыңыз? Улар. Улар, кош келиңиз. Оюнга даярбыз, улар? Даярбыз. Анда Арсен менен учурашып алыңыз дагы. Салам алейкум. Валейкум ассалам. Келиңиз. Суроо сизден болсун, Арсен. Албетте, биринчи суроо мындай болсун. Гамбургер кайсыл өлкөдө ойлонтабылды эле? Убакыт кетти, улар. Гамбургерди менче сиз абдан эле жакшы көрсөңүз керек. Гамбургерди баарыбыз эле жакшы көрөбүз, негизи элечи. Ооба. Гамбургер кайсыл өлкөдө ойлонуп табылган? Кайсыл өлкөдө ойлонуп табылган дал ушул гамбургер? Ойлонобуз, менче суроо жок эле туура. Америкадабы же Европадабы багыт? Жок, негизи эле баягы бул оңой эле болуп калат окшойт, эгерде бир жак бетин айтсакчы. Буну деген кичине ойлонуп көрсөңүз, биз билген эле мамлекеттен ойлонуп табылган да. Германияда. Эң туура. Туп-тура. Туп-тура, Туп-тура. Азаматсыңар. Азаматсыз кол чалар сизге болсун, ардактуу Уларбек. Эми болсо биз кол чаларды Өзүм кол чалып атам. Ооба, биз болсо кол чаларды сизге берген соң, ардактуу Улар, эми сизден суроо күтөлү Арсенге. Келиңиз, сурооңуз бар болсо айтыңыз.
Çöp üstünde хоккей. Qaysi mamlakatdan chiqdi ele? Qanday? Çöp Чөп üstünde oynab үстүндө o'tirgan хоккей хоккей кайсыл? qaysi mamlakatdan chiqdi ele? Кайсыл мамлекеттен чыкты эле ойлонуп көрөбүз. Сиз менимче билсеңиз керек, спорттун жакшы. Англия болуш керек менимче. Англия. Жок. Англия эмес бекен, Арсен, мен сизге бир кызыктуу нерсе айтайынбы? Артыңызда гитара кыймылдап жатат. Эмне үчүн? Карабаңыз. Ал жакта менимче сиздин жүрөгүңүз дагы бир келиңиз. Мүмкүн катуу бир ойго баттыңыз окшойт. Менимче ошол үчүн артыңыздагы гитара дагы кыймылдап, эми гана токтоп баратат. Канатан бери эле кыймылдап жаткан. Кыймылдап аткан турбайбы? Эмне үчүн мындай? Менимче сиз анда невидимка плащын жөн эле кийип келген да жоксуз. Бул нерсе дагы өзгөчө болсо керек, Азыр ойлонуп атам. Çöp üstünde oynab. Çöp üstünde, это боулинг да? Поло. Жок, кадимкидей эле хоккей. Кадимкидей эле хоккей. Бирок чөп үстүндө. Чөп үстүндө дагы ойнолот экен. Ал нерсе кайсыл? Олимпиадада бар. Олимпиададан экен. Менимче хоккейди бир гана музда гана ойнобуздан, чөптүн үстүндө дагы ойносо экен. Анда муздак жакта. Жок, тескеринче бир жолу жакта го дейм, Келиңиз, багыт берип Багыт берип коесуз, багыт кичине. Азия мамлекетинде. Азияда. Бир жоопту айтыңыз, анткени убакыт аяктады. Азыр. Азияда. Кытайда эмеспи? Жок. Жок. Мейли анда. Тилекке каршы жоопту, Бере алган жокпуз, Арсен. Менче Арсен атайын эле утулуп жатат, ардактуу угармандар. Биздин белектердин бардыгын түгөтүп жатат, ардактуу угармандар. Жоон айтып койсоңуз. 1980-жылы Индира Ганди тарабынан Индияда. Индияда чөптүн үстүндө ойношот экен. Билип жүрөбүз эми. Трубканы койбой туруңуз, белекти кайсыл жерден кантип алып кетериңизди биз сизге түшүндүрүп беребиз. Тумар Чекит ФМ медиа порталынан дал ушундай белекке дагы ээ болдуңуз. Ардактуу угармандар, эгерде Арсенге болгон кызыктуу суроолоруңуз бар болсо, узатсаңыздар болот. 6100 кыска сандарына чыгармачылыгына улуу жеке жашоо сынабы айтор бардык суроонун бардыгына жооп берүүгө даярбыз. Биз болсо бардыгыңыздарды чакырабыз. 510181 бул студиябыздын номери. Ал эми азыркы учурда 2-0 эсебинде Арсен артта калууда. Арсен, кандай сезимдер? Мен силерди банкрот кылат окшойт. Ошол жерге келдим, сен анткени сиз агентсиз да. Ооба, мен сүйлөшүп алгам. Бул образдагы бекерин эмес болсо керек. Бизде да ушундай чалуу бар экен, мүмкүн көрсөткүчтү дагы өзгөртүп саласыз. Алло, саламатсызбы? Угарманыбыз бар экен. Алло. Саламатсызбы атыңыз? Алло, саламатсызбы атыңыз? Ким болот? Алло. Бизди кайсыл жактан тыңдап жатыңыз экен? Саламатчылык, атыңыз? Угарманыбыз барбы? Алло, түз эфирдебиз. Ошондой окшойт. Биз тилекке каршы бул угарманыбызды кабыл албайт окшойбуз, анткени укпай жатат, Невидимка. Ошондой экен, Жакшы экен. Биз музыкалык клипке да анда кезекте берели, биз жакшылап даярданабыз, же белектерди дагы досо беребиз. Албетте. Анын бардыгын алдыдагы мүнөттөрдү чогуу көрөбүз. Биз болсо кечээ гана презентацияланган жаңы музыкалык чыгарманы дагы биз сиздерге тартуулоого даярбыз. Райхондун аткаруусундагы музыкалык клипти кечээ Тумар түнкү каналына презентацияладык эле. Эми дал ушул клипти азыр дагы көрөбүз. Биз болсо сиз тараптан смс каттарды күтөбүз. 6100 кыска сандары кызматта жана албетте чалууңуздарды күтөбүз. 510181 бул студиябыздын номери. Андан соң кайрадан угушабыз жана көрүшөбүз. Биздин оюн чынында эле бүгүн өзгөчө өтүүдө, анткени азыркы учурда угармандар 2-0 эсебинде бүгүнкү жылдыздуу коногубузду дагы утуп жатышкан учуру. Дегенге биздин Арсенибиз сөзсүз түрдө ал нерсеге кубанып жатат, ардактуу угармандар. Угарманыбыз бар экен, кабыл алып төргөт көрөлү жана таанышалы. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Атыңыз? Жыргал, анча каяка шашып. Жыргал, сиз бизди көрүп жатасызбы же угуппу? Угуп жатам. Угуп жатасыз. Демек, келиңиз, оюнга даяр болсоңуз, анда кош келиңиз. Арсен, эми сизде суроо. Ассаламу алейкум биринчиден. Алейкум ассалам, Жыргал. Мен сага логический суроо берейин, Патологдо илим турат, Х тамгасынан башталат. Ал эмне? Патологдо Х тамгасы. Убакыт кетти, Жыргал. Ал бүттүгүн эле үйүндө бар да. Патологдо илим турат. Ал бүттүгүн эле үйүндө бар да. Ооба. Бүт үйдө бар, Бүт эле үйдө бар. Сен деле үйүңдө бар да.
Келиңиз. Ойлонолу, ал нерсе асманда эмне илинип турат, ал нерсе хыдан башталат экен. Жакшы суроо экен. Мындай смачный х тамгасынан башталат да. Агенттер мындай суроолорду кайдан тапкан Кандай билбейм. Ойлонуп көрөлү, багыт эле бери кетеличи. Багыт ошол эле Або патолог делинип турат, ар кимдин үйүндө бар, баардыгынын үйүндө бар. Ар кимдин эле үйүндө бар экен. Сизде эмне илинип турат патологуңузда? Бөлмөңүздө эмне илинип турат? Ошону эле айтыңызчы. Бөлмөздө Азыр жаныңызда бар. турат. Ошого жакын. Тура жакын болсо. Жакын. Акыркы Ай, туптур айттыңыз. туурабы? Ошондо биз убакыттын бүткөнүнө карабастан биз мейли жеңишти бере берели. Акыркы суроо, Акыркы жооп дегенде туура жооп айтты. Жыргал азаматсыз, бул Хрусталь болчу. Эми сизден суроо күтөбүз. Келиңиз, Жыргал. Биздин жогорку кеңеште бир депутат бар, анан Кыргыз Республикасынын спортсмени бар да. Экөөнүн фамилиясы дагы, аты да окшош. Кыргызстанда депутат, аты, фамилиясы бир спортсмендин аты, фамилиясына окшош. Бирок ал спортчу дагы депутат. Жок, Ал спортчу, баягы знаменитый эле спортчу да, элдер бардыгы эле билет. Макул. Анда биз суроону кабыл алдык жана убакытты бердик. Секундомерди берели дагы, Келиңиз. Бизде Ойлонолу. мен тааныган спортчулар. Ал спортчу кандай спорт менен машина? Кичине ошол жөнүндө айтып бересизби? Эми чын айтканда аябай легендалуу деген так болот да, мына кыйын. Мен мыкты. Каныбек Осмоналиев да? Да, правильно. Да. Демек дал ушундай жоопту биз Арсенден уктук жана албетте туура жооп деп кабыл алдык. Арсен, эми чечүүчү суроо. Келиңиз, чечүүчү суроону сизден күтөлү. Жана эгерде бул суроого угарманыбыз туура жооп берсе, анда ал жеңүүчү аталат. Эгерде туура эмес болсо, жеңишти сизге беребиз. Келиңиз. Макул. Анда мен силерге бир суроо берейин. Мисалы, бала жаңы төрөлгөндө анын көзү кандай түстө болот? Убакыт кетти. Бул нерсени баарыбыз эле билсек керек. Көз дейсиз? Көзү кайсыл түстө болот? Бардык ымыркайлар төрөлгөндө көрсө, алардын көзү бир гана түстө болот экен. Жок. Кандай дейт? Кызыл. Кызыл. Вампир болуп турат экен. Келиңиз, эми түстөр аз да, андыктан сизден бир гана жоопду алалы. Бардык түстө жакшылап ойлонуп туруп айтыңыз, биз күтөбүз. Ойлонуп айтыңыз. Убакыт дагы жарым убактыбыз бар. Бул логикалык суроо негизи. Жок, багыттар менче берилди окшойт, э? Медициналык суроо бул негизи. Ошол себептен. Атайын төрөтүүнү барып келиптир, көрүп келиптир. Бардык угармандарды. Жеңелериңер барбы? Жеңелериңер. Жеңелер сурап коет да. Анда ойлонобуз, келиңиз. 10 секунд убактыбыз бар. Ак эле болот го? Жок, эми ак нерсеси ал бар, албетте, Арсен. Ак цветте болушу мүмкүн эмес, эми баягы. Ар түрдүү болот го, көбү да барган болсо. Жок, тилекке каршы биз сиздин жообуңузду кабыл албайбыз, анткени бизди СМС-чилер күтүп турат. Мен билем бул жоопту да, ал эми сизге бир добушту беребиз, анткени эң алгачкы биринчи упайыңызды алдыңыз, биринчи добушуңузду 2-1 эсебинде азыркы учурда теңелип келе жатасыз. Биз азыркы учурда жоопту айтпайбыз, Арсен. Анткени азыркы бизди көрүп жаткан угармандар жана көрөрмандар дагы айтып жатышсы керек. Аларга дагы отуруп коюш керек. Ооба, анткени алар дагы белек уткусу келет. Биздин СМС-чилерге бардыгына кайрылабыз. 6100 кыска сандарын узатыңыз. Суроону бир жолу кайталасак, жаңы ымыркай төрөлгөн малда алардын көзү кандай түстө болот? Бул нерсени бардык эле мекендештерибиз билишсе керек деп ойлойбуз. Жана албетте Тумар ЧКТФ медиа порталынан да ушундай белекти дагы берүүгө даярбыз. Биз ага чейин мыкты музыкалык клипке кезектерибиз жана оюнду дагы улантабыз. Эгерде сиз Тумар радиосун тыңдап жатсаңыз, анда бул ырдыгыңыз, эгерде Пирамида телеканалындагы бул Тумар түнкү каналын көрүп жаткан болсоңуз, анда клипке кезекти беребиз. Анда сөздөрдү кайрадан угушабыз жана көрүшөбүз. Оюнду улантабыз. Көңілім солып ат, қиялдар түгеніп, қызыл күн батқанда. Жұлдызым түгеніп, түн кетіп жанымдан, ақ таңдар атқанда. Жарат
жатқан жазғанды бұйырған өзіме бақытымды тапқанда жұмоққа айланып бақыттың байрағы желбірет аспанда түгінді күн сүйіп болса да сенің жолыңда өмірдің қызыл күні бөлігі солы бар бақыттың қолында жарығың жолында айланы бар бір күнің тірліктің жомағына қармадым қолыма бақыттың байрағы азаптар ортында жомағында қайғылар баспаған көңілді мұздатқан қараңғы түндерді тыныштықтың илеби толтырған бақытқа жалынды дүниемді құланым әрдайым бақыттың байрағы арманым төгінді әр күні тағдырлар өзімді тартулар бақыттылы күндерді түгінді көзейіп болса да сенің жолыңда өмірдің қызыл гүлі бөлігін солы бар бақыттың қолында жарығың жолында айланы бар бір күнің тірліктің жомағына қармадым қолыма бақыттың байрағы азаптар ортында жомағында Сарatan түндөрү Тумар радиосына жана Пирамида телеканалындагы Тумар түнкү каналында Саратан түндөрү 2014 уланууда ардактуу угармандар. Бүгүнкү коногум жана дагы болгону дагы өзгөчө бир эсептин ээси. Арсен бүгүн агент 007 образында, ал эми бизде болсо угарманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Атыңыз? Тахмина. Тахмина, кош келиңиз. Тахмина. Келиңиз, биздин агент менен таанышып алыңыз, жана Саламатсыз. учурашып алыңыз. саламатчылык кандайсыздар баардыгы жакшыбы Жакшы. Келиңиз, суроону баштайлы. суроону жана айтып кеткендей эле бала жаңы төрөлгөндө Жок, жаңы суроону беребиз. жаңы суроо бериш жаңы керек, суроо э? беребиз, анткени аны СМСчилерге дагы беребиз. Баса азырынча туура жооп келе элек СМСчилер, ойлонуңуздар. мен сизге андай бир суроо берейин. Кайсыл жаныбардын кулагы жок? Суроо ушундай болду, жана убакытты кетирдик, ойлонуңуз, кайсыл жаныбардын кулагы Балык жок? дейт. Жок, Жыландын. балыкы бар. Ой, азаматсыз. Жыландын, Сразу эле түшүндү го. Дароо эле тапкан экенсиз, ардактуу Азаматсыз. угарман. Келиңиз, эми тахмина. Эми мага бериңиз суроо. Эми суроону Арсенге бериңизчи. Оңоюнан болобу, кыйындан болобу, айтор жообу барынан бериңиз. Даракта 8 чымчык отурган. Анан кийин бирөөсүн атып таштаган.
Канча чымчык калды? Кандай дейсиз? Убакытты кетирели, жана албетте суроондо бир жолу кайталайлы. Даракта 8 чымчык бар экен. 8 чымчык. Анын бирөөсүн бирөө келип атып кетиптир. Даракта канча калды? Ойлонобуз, жакшылап бул логикалык суроо. Сиз элестетип көрүңүз, Арсен. Дагы бир жолу даракта 8. Анан келип туруп атып кетиптир. Сиз барып бир чымчыкты пистолетиңиз менен атып кеттиңиз. Сиздин тапанчаңыз бар да жаныңызда. Ошону менен агенттин образын барып атып кеттиңиз эле. Канча калды ал жакта? Эми элестетип көрүңүзчү өзүңүз. Даракта 8 чымчык отурса, менин оюмча 8 чымчык чогуу отурбайт болуш керек. Жок. Андай эмес. Келиңиз багытта бере кетеличи. Логический суроо, бул? Логикалык суроо. Элестетип көрсөңүз. Менин оюмча баягы бирөөнү атса, Келиңиз менин оюмча баардыгы учуп кетет болуш керек. Типте. Үнүнөн. Үнүнөн баары учуп кетет, Азаматсыз, Арсен, сиз элестетип көрдүңүз, Мен мындай элестетпей эле көрдүм да. Көрдүңүз, бирөөсүн атсак баардыгы баары учуп учуп кетти. мындай келип туруп атып атканмын деп. Арсен, азаматсыз, демек сизге кол чабуулар болсун, эми сиз чечүүчү суроону бересиз. Тахмина барсызбы? Келиңиз, оюнду улантабыз, эми сизден дагы бир суроо. Тахмина. Мен сизге бир кандай десем, бир суроо берейин, бирок бул жоопко деген бир эле жолу жооп бересиз да. Эгерде туура эмес болсо, анда туура эмес. Макулсузбу? Ооба. Бир эле жоопту кабыл алып келебиз. Тоок ыткытабы? Убакыт кетти, тахмина. Тоок ыктытабы же ыктытпайбы? Тоок анага бир суроо берет. Бир жол. Көз айнекти тагып, Кана? Бул жерде убакыт анда керектелип кеткен да, Кереги жок бул жакта. Жок деп жооп берип атат. Жок экен. Жок экен, Жок, ошондо биз азыркы учурда кандай кылабыз? Азыр мен сизге Азыр жоопду айтпай туралы. Жоон айтпай. Жоон айтпай туралы, анткени жок деген суроо жооп туура эмес. Туура эмес. Туура эмес. Анда сиз менен кошо айтышабыз. Тилекке каршы ардактуу биздин угарман жана сизге бир кол чабууларды дагы бир жолу узатабыз. Жана добушту дагы теңдедик. Эми болсо 2-2 эсебинде биз азыркы учурда алдыда жана теңдикте келе жатабыз, ардактуу угармандар. Эми болсо СМСчилерге дагы кезек беребиз. Тоок ыктытабы же болбосо кайсыл жаныбарлар ыктытат? Же болбосо мындай суроо берсек дагы туура болот экен. Жаныбарлар ыктытабы? Негизи эле. Мындай суроону бердик, СМСчилер. Эгерде сиздер эң туура жоопту узатсаңыздар, анда албетте биз белекти берүүгө даярбыз. Тумар Чек ТФ медиа порталынан дал ушундай баштыкча жана албетте мыкты белектер дагы бар. Ичинде кружка жана футболка дагы. Ал эми бизде болсо келген билдирүүлөр бар экен. Жаңы төрөлгөн баланын көзү жабык болот дейт. Биз түсүн сураганбыз, Түсүн сураганбыз. Түсү кандай деп. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Көзү жумулуу болот дейт. Боз түстө, күрөң түстө. Айтор азыркы учурда кызыл дейт. Көзү жабык болот. Жок, тилекке каршы азыркы учурда биз туура жоопту каалап элекпиз. Бул багыт жакшылап бере кетеличи. Бул түс биздин студияда барбы? Мен көз алдымда эле көрүп атам баардыгын. Биздин көрөрмандар деле көрүп атат. Бул түс ардактуу угармандар биздин студияда орун алган. Андыктан жалпыңыздарды чакырабыз. 6100 кыска сандарына бул суроого жана дагы төмөндө жаныбарлар ыктытабы деген суроо болду эле. Ооба же жок деген сурооңузду сиз да узатыңыз жана албетте белекке дагы ээ болдуңуз. Ал эми бизде суроолор даяр. Арсенде угарманыбыз да келип калган бул учурда. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Атыңыз? Айзада. Кош келиңиз. Абдан бир даярдык менен келген экен, Айзада. Саламатсызбы, Айзада? Кандайсыз? Жакшы. Келиңиз. Маанайыңыз кандай, жакшыбы? Абдан жакшы. Келиңиз, эми биз жаңы суроо берем, Жаңы суроо бересиз. Жаңы. Мен бир гана сиз үчүн жаңы суроо берейин. Суроону баштайын. Оскар сыйлыгы эң биринчи ирет кайсыл жылы ыйгарылган? Убакыт кетти, Айзада. Оскар сыйлыгын сиз баары эле билесиз. Кино көрөсүз да негизи. Ой, билбеппин. Кийинки угарманыбызды дароо кабыл алып коелу. Мүмкүн дал ушул угарманыбыз дагы билет бул нерсени. Суроону дагы бир жолу кайталайлы. Оскар сыйлыгы эң биринчи ирет кайсыл жылы ыйгарылган? Жана албетте сиздерден чалууңуздарды күтөбүз. 510181 бул студиябыздын номери. Алло, саламатсызбы? Ой, угарманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло. Угарманыбыз бар бекен? Байкап көрөлү. Алло, саламатсызбы?
десек эмнегедир угарманыбыз сончо уккан жок. Оскар намын эмне үчүн деп издеп жатса керек. Билбек Кайсыл жерде? Угарманыбыз бар экен 510181 номерине төз байланышка чыккан жана Оскар намын эң алгачкы ирет кайсыл жылы ыйгарылган Оскар намы жана ким экени азырынча белгисиз, Башкача айтканда ал жөнүндө сураган жокпуз. Алло, саламатсызбы? Алло, угарманыбыз бар экен, саламатсызбы, атыңыз? Тилек, кош келиңиз. Уктап жатасызбы, Тилек? Эле жөн жатам. Келиңиз, анда радиоприемниктин бир аз азайтып алыңыз дагы, суроого дагы жоопту күтөбүз. Оскар сыйлыгын алгачкы ирет кайсыл жылы ыйгарышкан? Эң биринчи. Мүмкүн башка суроого. Жок, тилекке каршы эрежелер боюнча дал ушул суроо берилип калды да, ошол суроону жоопту күтөбүз. Менче багыт берекет эле. Өзүңөр ойлонуп көрсөңөр, Оскар сыйлыгы эң биринчи жолу кайсы жылдар болушу мүмкүн? 1900дөн өйдө. 1900дөн өйдө. 1990. Негизи өзүңүздөр элестетип көрсөңүздөр, баягы Америкада киноиндустрия кайсы жылдары өнүгүп баштаган. Эң биринчи кино 1890-жылдары чыга баштаган. Биз болсо багытты бердик 1900дөн өйдө деп. 1900дөн өйдө. 90 адашмын анда. Болуңуз. Убакыт аз, азайып барат. Убакыт абдан аз. Таба албадым. Жарым кылымда эле өтүп калды. Десек, эмнегедир. Арсен, сизге кубул кол чабуулар, анткени дагы бир добушту дал ушинтип ыйгардык. 3-2. Менче сиздин дагы бул жерде бир өзгөчө бир методуңуз бар окшойт го, Мен сүйлөшө алгам. Биз болсо СМСчилерге дагы да болсо ыйгарабыз. Бул суроону менче бардыгы эле билем, мен жөнөтөм деп турушса керек. Жана белекти дагы мен утам деп. Эми биз суроону дагы бир жолу узаталы, Арсен. Кайсы суроо? Оскар. Оскар сыйлыгы эң биринчи ирет кайсыл жылы ыйгарылган? 3 вариантты айтып көрөлү. Кайсыл жылдары? 1900 биринчи вариант. 1920. 1920 жана 1950 жыл. 1950 болду, 3 вариант. Мына дал ушул 3 варианттын бирин жазыңыз, ардактуу угармандар. 1900 же 1920 же 1950. Бул СМС катты дагы биз жеңүүчү деп сөз түрдө кабыл алабыз. 6100 кыска сандарын узатыңыз Тумар сөзүнөн баштап жана Тумар Чекитов медиа порталынан дал ушундай белекке дагы ээ болосуз. Баштыкча бар, ичинде дал ушундай кружка жана ичинде футболкасы бар, бардык размерлер да бар. Мага бересиңерби? Бересиз сөз түрдө программанын соңунда. Биз болсо мыкты музыкалык чыгармага да кезектөрөбүз. Ага чейин жыйынтыкты дагы биз чыгарууга дагы даярбыз. 6100 кыска сандарына төмөндөгү суроолордун жоопторун биз күтөбүз. Ага чейин Жанар Дугалованын аткаруусундагы бир сурак аталыштагы композицияга көңүл бөлөбүз жана сөз түрдө андан соң кайрадан угушабыз. Бизден эч кайда алыстабаңыз. Сүймедің бе деп, күйдедің бе деп, күлгенің бе деп сұрамаймын сенен, ұмыттың ба деп мені, алдадың ба деп, арбадың ба деп, жалғаның ба деп сынамаймын. Жүрегіме жұмбақ мұң қондырмашы, сағынышқа сөнбейтін сен дейтін, шалдырмашы жаным тек бір сұрақ, бір ғана сұрақ, өртейді жанымды қайта жалынын оның баса алмадым, өзімнен өзім қаша алмадым, қалды тек бір сұрақ, бір ғана сұрақ, қалдырдың жауабын қайда тұрсаң да, қош бол деп өзің, сүйгім дейді неге көзің, асықтың ғой деп, ғашықпын ғой деп, жасыттың деп жылай алмаймын.
санамаймын енді күндерді күтіп сені Уақытсыз өткен, бақытсыз еткен сезіміңді кінәламаймын Қоштасудың сағатын создырмашы Үмітімнің көз жасын бірақ та жазғырмашы жаным тек бір сұрақ бір ғана сұрақ өртейді жанымды қайта-қайта жалынын оның баса алмадым өзімнен өзім қаша алмадым қалды тек бір сұрақ бір ғана сұрақ қалдырдың жауабын қайда тұрсам да қош бол деп өзің сүйем дейді неге көзің бір ғана сұрағым бар саған бір ғана сұрағым бар жалынын оның баса алмадым өзімнен өзім қаша алмадым қалды тек бір сұрақ бір ғана сұрақ қалдырдың жауабын қайда тұрсам да қош бол деп өзің сүйем дейді неге көзің жаным тек бір сұрақ қалды тек бір соңғы сұрақ тұрсам да қош бол деп өзің сүйем дейді неге көзің бір ғана сұрағым бар санатан түндерім Календарда 27 август ардақты қармандар жайдың дағы бір күнін артқа қалтырдық. Жана күзгі дағы болған сапарымызды улап жатқан учурубуз. Жана 27 август күні башкача айтканда дал ушул күнү төрөлгөндөр бар болсо, же болбосо туулган күн ээлери өздүк майрамын белгилеп жаткан угармандарыбыз жана көрөрмандарыбыз бар болсо, чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эгерде досторуңуздун же болбосо жакындарыңыздын да туулган күнү болсо, анда смс каттарды жолдоп койсоңуз болот. Биз бүгүн агент 007 экөөбүз куттуктоого дагы даярбыз, Жана албетте Арсенге болгон кызыктуу суроолорубуз бар болсо, анда узатыңыздар 6100 кыска сандарына тумар сөзүнөн баштап, жана албетте мыкты жоопторду, суроолорду дагы биз бул программада тыңдап жаткан учурубуз. Азыркы учурда эсеп 3-2 Арсен алдыда келе жатат. Ардактуу угармандар, бул нерсени сиз билип коюңуз. Ал эми биз ошондо буга чейинки суроолорду дагы берип өтүп элек. Жаш баланын көзү жаңы төрөлгөндө кандай түстө болот? Бул жерге узатышкан экен көгүш деп 4656 номер менен аяктаган абоненти сиз жеңүүчү аталдыңыз деп куттуктап өтөлү. Жана бул белекти дагы берүүгө даярбыз. Тумар ЧКТФ медиа порталынан дал ушундай баштыкча ичинде кружкасы жана футболкасы дагы бар. Жана албетте бул жакта сары деген да жооптор бар экен. Жашыл, кара бозгуч. Бирок эң туура жоопту бизге дал ушул абонент узаткан экен. Жана буга кошумча дагы бир суроону берип өтүп элек. Азыр Оскар сыйлыгын кайсыл жылы? Эң биринчи ирет кайсыл жылы берилген? 1950 дейт, 1972 деген дагы биздин угармандарыбыз бар экен. 1950 эркекче дейт. Бирок эркекче болсо дагы бир аз жооптура эмес болуп калган экен. 50-чы жылдары деле берилген негизи. Берилген, бирок эң алгачкысы качан? 7700 номер менен аяктаган абонентти чын жүрөктөн куттуктайбыз. 1920 жылдары, дал ушул жылдары биз эң алгачкы Оскар намындагы берилген экен. Ошол жылдары Тумар ЧКТФ медиа порталынан да ушундай белекке ээ болдуңуз, ардактуу угарман. Жана албетте кантип кайсыл жерден алып кетишти бизге, сизге башкача айтканда биздин кесиптештерибиз түшүндүрүп берет. Биз болсо оюнду улантууга сапар алалы десек, сизге кызыктуу суроолор дагы келип калган экен. Арсен, даярбызбы? Даярбыз, бардык нерсеге. Негизинен кандай суроолор сизге көп келет? Мага көбүнчө каяктансыңар дейт.
Канча жаштасыңар деп келет көбүнчө. Бизде мындай суроо бар экен. Арсен, сиздин музыкалык клиптериңиздин сценарийлерин ким жазат жана кайсыл жакта тартылат? Рахмат деп жаткан экен. Клип тууралуу кандай идеяларды аласыз дейт? Негизи эле баягы клиптердин идеяларын эң башы баягы өзүм оюма келет. Мындай жана айткандай эле элестетип баштайм. Черно-белый эмес, мындай красочный эле элестетем, бирок бизде баягы тилекке каршы каражат жагынан баягы ойдоо нерсени ишке ашыра албайсың. Ошол себептен баягы режиссерлор менен отуруп чогуу бир идеяга келип токтойбуз да. Жакшы экен. Ошол. Негизинен клипмейкерлердин дагы менче жардамында чоң. Албетте чоң. Кийинки суроо: салам Арсен, сизди аябай жакшы көрөмүн. Эң катуу качан уялдыңыз эле жана кимден деген суроо бар экен. 86-16 абоненти. Негизи баягы уялткан нерсе абдан көп эле жолу болгон. Мен өзүм уялчак эле болом. Баягы бирөө келип бир жолу мындай болгон. Бир кыз менен таанышып, сүйлөшүп отурсам, абдан сулуу кыз болчу. Бирок күткөн эмесин ошондой нерсени айтат экен депчи, мага айтып атпай, Арсен сен көзүң сулуу экен депчи. Ошондо азыр айтканда дагы деле уялып атам да. Азыркы учурда дагы, жана ушундай албетте ушундай жоопторду алууну кааласаңыздар. Өзүм күткөн эмесин да, мен көзүм сулуу деп айткан нерсени. Жакшы экен. Дал ушундай Арсенге болгон кызыктуу суроолоруңуздар бар болсо, же болбосо кайсыл бир жерден Арсен тууралуу маалыматтарды билип калдыңыздар. Бул нерсени биз тактоого даярбыз, анткени бүгүн биз агент 007 ошол тууралуу дагы биз сүйлөшөбүз. 6100 кыска сандарына келген суроолор дагы болсо жаап жаткан учурубуз. Кутман түн дейт, Арсен кызыбыз Сабинанын бүгүнкү туулган күнү менен куттуктап коюңуз. Дарчы дейт, Рыспаевдин үй бүлөсү деген экен. Албетте Сабинаны биринчиден туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Албетте эң негизи ден соолук болсун, ата-энең сыймыктанган, кыргыз элине жараган, баягы балпайган эне болуп, кыргыздарды көбөйтүп, бул жашоодо акыретте бактылуу болуп жашайбыз. Үй бүлөсүнөн, Албетте. Арсен баке, кандайсыз дейт? Сиздин ырларыңыз аябай жагат. Сиз кайсыл жерденсиз? Мына дал ушул суроо дагы бир жолу жана канча жаштасыз? 0133 мен айткан абонент. Ооба. Чоң рахмат, негизи абдан кубанычтамын. Баягы мен жакшы көрөм, негизи эле баягы биздин элдер түшүнүп, мындай түшүнүк менен, көз караш менен баягы айтып атса, мен бул суроону деле көп жолу айтып бергем, бирок мен бул суроого жооп бериштен эч качан качпайм. Мен өзүм Талас жеринин кулуну болом. Жашым болсо, Кудайым буйрса, жакында 26 жашка чыгам. 25тен ашып атам. Жакындашасыз, ишиңиздерге ийгиликтерди каалаймын дейт. Арсен кандай дейт? Мен да ырдап жүрөм, талантым бар, таанышым жок дегендей байланышсак болобу деп Ринат узаткан экен. Жардамыңызды аябайсызбы? Мен колдон келишинче жардам берем, албетте. Баягы Тумар бияктан азыр Саратан түндөрү бүткөндөн кийин мен өзүмдүн номерлерим чыдап кетейин. Бирок эң биринчи нерсе баягы өзү аракет кылсаң береке деген сөз бар. Бизде кыргыздарда аракет кылсаң береке болот. Кудайым буйрса жолугабыз бир жерден. Буйрса. Албетте. Арсен дейт, Фариданын чын экен дейби? Номерин берип койсунчу. Ади брат сурап жатат дейт. Фариданын номерин сиз берет окшойсуз. Кайсыл Фарида? Ушул жерден суроо жатат. Фарида болду экен. Кайсынысы? Жок, кайсынысы эмес, кайсы Фарида? Ишиңиздерге ийгиликтерди каалаймын, Тумар дейт. Жана дагы бүгүн туулдум, жакшы ырлардан ырдап бериңизчи. Арсен брат, атым Равшан дейт. Бүгүнкү туулган күнү менен Равшанды куттуктайт экенбиз. Туулган күнү менен. Равшанды туулган менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жана албетте алдыда ырдап беребиз, Алдыда ырдап беребиз. Арсен байке, сиз кантип ырчы болдуңуз эле? Кыскача айтып бересизби деген экен. 81-86. Кыскача айтып берейин, бирок бул жакта мен оюмча убакыт кичине тар болуш керек, Бирок ошого карабастан мен сиздерге кичине кыскача айтып берейин. Эң биринчиден мен ырчы болом деп ойлогон эмесмин. Эң башкысы. Мен өзүм финансовый техникумда окуп, ошону бүтүрүп, финансист, экономист, банкта иштеген адам болом деп ойлогом. Бирок баягы тагдыр ар кимдин чекесин ар кандай кылып жазган экен, Кудайдын буйругу деп коет. Баягы жашоонун кыйынчылыгы менен балким ичимде толуп жүргөн нерсе көп болгондур. Ошол себептен Кудай Таала баягы ушу Омарга окшогон, Мирбекке окшогон адамдарга мен жолуктуруп койгон өзүмөн өзү. Ошолор мага түрткү болуп, өзүм ырчы болуп кеттим. Өзүм байкабай калдым. Достордансыз. Албетте. Арсен, карындашым Жумабекова Алинаны куттуктап кетесизби? Бөлөсү Айжамал деп узаткан экен. Карындашың Жумабекова Алинаны деген экен. Группалаш болот бекен. Бөлөсү Айжамал Бөлөсү болот бекен. Менче тилекке каршы, албетте, тилекке каршы
баягы мен эфирден деле айтып кетейин бул нерсени. Бул Алина деген мен өзүмдүн атамдын байкесинин кызы болот. Өзүңүздүн бир тууган бирок баягы тилекке каршы тагдыр ар кимдики ар кандай болгон себептен бул карындашымды мен калп айтпайын бир 10 жылдан ашык көрө элекмин. Эми мүмкүнчүлүк бар экен. Мүмкүнчүлүк болуп атат. Мен абдан кубанычтамын. Ушундай мен суранат элем. Алинага чалып же сүйлөшүп калсаңар мага чалып койсунчу, же болбосо мага баягы жолугуп койсунчу деп мен көптөн бери көрө элем. Же бизге номерин таштап койсо, сиз өзүңүз байланышка чыгасыз. Мен өзүм байланышка чыгам. Азыр эмне деп айттым? Мен азыр оюм баары башка жакка кетип калды. Туулган күнү экен. Туулган күнү. Алинанын туулган күнү экен. Жумабекова Алина. Мен карындашымдын. Келиңиз, куттуктайбыз жана албетте оюнга дагы кезекти берип, мүмкүн ырдап да беребиз, Алинага арнап. Ырдап да берем, албетте. Мен эч качан кандай десем, бул мен үчүн азыр кичине шок болуп атам. Неге дегенде, мен өзүмдүн карындашымдын туулган күнү болуп тур. Туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мен сени жакшы көрөмүн. Албетте баягы кийин келечекте катташып, тил табышып, сүйлөшкүм келет. Туулган күнүң кут болсун, ден соолугуң чын болсун. Баягы мен жеңемдин, ийнимдин достойный баягы эжеси болуп жүрөсүң. Ошого кандай десем, иштеп аткан ишиңе ийгилик каалайм, ден соолуктуу бол, бар бол. Айтор, дал ушул каалоо тилектердин баардыгын биз Алинага жана бүгүнкү туулган күн ээлеринин баардыгына арнадык. Бир музыкалык клиптен соң кайрадан оюнубузду уланталы, же болбосо туулган күн ээлерине же ырдап берелиби же? Ырдап деле берем. Анда баардык сурануулар боюнча биз ырдайт экенбиз. Арсен аткаруусунда кайсыл ырды тыңдайбыз, Арсен? Кайсыл ырды ырдап берсем, жакшылык жөнүндө ырдагым келип атат негизи элечи, бирок популярдуу болгон ырлар. Популярдуу ырлардын арасынан баягы тагдырың сага жазгандан ырдап берейин. Баштадык анда. Деп эле ырчылар болот го. Ми депчи. Келиңиздер, дал ушул ырды Арсен бүгүнкү туулган күн ээлерине арнайт. Баса бүгүнкү туулган күнү менен, өтүп кеткен туулган күнү менен биз кесиптешибиз Айнур Абаданованы да куттуктайбыз. Бул ыр ал айымга да арналат, буюрса. Келиңиз. Көптөр сүйгөн күмүш күлкүңдү жанган алтын болуп жаркырайсың сен. Айдай ар чагында жүрүп, айласыздан күлүп, сен ак сүйүүңө багынып бердиң. Сен жалгыз калбайсың жалганда, көздөрүң күйүп жанганда, себепсиз жанып жалынба, сен байралып айга байланба, табасың бактың жазганба, тагдырың сага жазганда, тагдырың сага жазганда. Замансыз, Арсен, бул кол чабат сизге жана ар бир бүгүнкү туулган күн ээси менчи бактылуу анткени Арсендин аткаруусундагы ыр бардык кыргызстандык мекендештерге арналды. Биз болсо бир мыкты музыкалык клипке дагы кезектөрөбүз, андан соң кайрадан оюнубузду улантабыз, жалпыңыздарды чакырабыз. 510181 бул студиябыздын номери, ал эми СМС каттар үчүн 6100 кыска сандары кызматта. Gündür жаңыра Günösüz bir sağına Gütüp zarıga Görgöndö gözdörü çağılar Sürdü Paris'tan Süyüp alıstan Sürödüm karap çalına Oylor carışkan Kurşav alışkan Oh, ay, ay, asıl yansın ay Ay,
дайыманын элеси ай жылдап күндөп алдыга сүрөп айдады сүйүп эмеси кагып канаттың бактың табасы ай асыл жансың ай айдын нурундай жанып турдуң ай ай асыл жансың ай айдай жаркырай аздам калкыбай ай асыл жансың ай айдын нурундай жанып турдуң ай асыл жансың ай айдай жаркырай аздам калкыбай асыл жансың ай айдын нурундай асыл жансың ай айдын нурундай жанып турдуң ай асыл жансың ай айдын нурундай аздам калкыбай асыл жансың ай айдын нурундай жанып турдуң ай асыл жансың ай айдын нурундай жанып турдуң асыл жансың ай айдын нурундай Сарatan түндөрү Кызыктуу суроолор, мыкты образ 2014-жылдагы Саратан түндөрүндө болуп жаткан учуру бул Тумар радиосу жана Пирамида телеканалындагы Тумар түнкү каналы. Бүгүнкү коногубуз Арсен, агент 007-нин образына келген экен. Ооба, дал ушундай мимикалары дагы бар. Албетте биз угарманыбызды да кабыл алууга даярбыз. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло. Арсен, сиз алло деп көрүңүзчү. Алло. Кош келиңиз. Алло, саламатсызбы? Атыңыз ким болот? Алло, саламатсызбы? Мышык болуп кеттиңиздер го. Алло деп. Алло деп. Келиңиз. Алло. Саламатчылык. Атыңыз ким болот? Алло. Айдана, кош келиңиз. Кайсыл жактан бизге байланышка чыгып жатасыз? Алло. Бишкектен. Эми сиз радиоприемниктин добушун бир аз азайтыңыз, жаныңыздагы адамдарды дагы бир аз Алыстатыңыз. Ооба. Эми биз оюнду баштайлы, Айдана. Макул. Айдана. Суроону. Айдана, кандайсыз? Алло. Айдана жакшы. Мен сизге мындай суроо берейин, жөнөкөй эле баягы өзүмдүн чыгармачылыгыма тиешелүү. Менин репертуарымда эң алгачкы кайсыл ыр жана ал ырдын автору ким? Арсендин чыгармачылыгындагы эң алгачкы ыр жана анын автору ким? Убакыт кетти. Менче Айдана жакшы эле тааныш болсо керек Арсендин чыгармачылыгы менен. Ойлонуп көрүңүз. Ырларым деле көп эмес. Саналуу эле баягы эсептеп көргөм бир. Багыт 30га жакын болуп каптыр кичинечи. Демек алдыда көбөйтүү пландар бар.
көбөйтө турган пландар бар, албетте, иншалла. Сүйлөшөбүз. Багыт берекет Такбир дегенлеринен. Жок. Бул кийинки ырлардан. Бул шаңдуурбу же жайырбы? Бул деген билей турган дагы эмес, баягы лирический дагы эмес да, бул орточо. Орточо темптеги. Келиңиз, айдан ойлонобуз. Бул ыр менен чыкканда баягы кичине мындай кээ бирлер башкача элестеткен болчу, ошол стилде калат депчи. Бул стили дагы кичине башкачараак болчу. Мен азыр ал стилден да кичине алыстап кеттим. Сүйүү саптары, сүйүү саптары камтылган. Секундомерди токтоттук. Айдана, жооп барбы? Жооп экен. Кечиресиз анда. Кечириңиз, ардактуу биздин угарман. Угармандарыбызды дагы болсо кабыл көрүүчү мүмкүн. Дагы бир угарманыбыз сиздин чыгармачылыгыңызга баш багып, альбомдорду карап, кандай ырлардын автору болду экен деген дагы суроолор да жаралбай койбойт. Алло, саламатсызбы? Угарманыбыз бар экен. Атыңыз? Жазгүл, Самасыз Жазгүл. Суроону кайталайсыздар. Жазгүл, мен чыгармамда эң алгачкы ыр кайсыл жана автору ким? Суроо мындай болду, эми убакытты сизге беребиз. Жазгүл. Барсызбы? Бармын, тиги чыгармаларыбыздан үчөөнү айтпайсызбы мен ото? Бул андай болбой калат го деп ойлоп атам, анткени билим калат го деп атам. Менче ал ыр абдан популярдуулукка жетишкен. Анткени эми биринчи чыкканда, баягы биринчи мени көргөндө, биринчи ырдап чыкканда. Анда мынтел Арсен, ал ырдын клиби барбы? Албетте бар. Ал ырдын клиби бар экен. Ал ырдын клиби бар. Мен ашып кетсе бир 10 клипим бар болуш керек. Ошолордун арасынан элестетип көрсөңүз, мен ошол репертуарда, ошол жанрда азыр ырдай элекмин. Ырдабайт. Ырдабайм. Бир оор музыка болчу, ооба. Артындагы Арсен азыркы учурда артында турган гитара ошол жакта чертилген. Азыр барды айтып койсоңуз. Үч ырды айтасында, яңы оңоюраак болмок да себептенде. Келиңиз, анда мындай багыт берейин. Келиңиз, анда мындай багыт. Сиз анда 3 ырды айтып көрүңүз да. Ошонун арасында барбы жокпу? Барбы жокпу айтасыз сизге анда, Жок, сиз ошондо 3 атты айтыңыз. Келиңиз, 3 аталыштагы ырды. Кайсы? Биринчисин айтып көрүңүзчү. Жок, ырларын мен угамда, жакшы аталыштарын билбей атпайм да. Анда сиз таппайсыз го дейм. Ошо үчүрүңүздү айтпайсызбы? Сиз таппайсыз. Жок, менче убакыт дагы аяктап калган экен. Демек сиз менен коштошобуз, Жазгүл. Абдан кайгырды. Кайгырбаңыз дейт, анткени оюндар сиз өстүрдө алдыда бар. Эми биз сизге бул кол чабууларды кайрабыз. Арсен 4 Утуп кош керек. 4-2 эсебинде азыркы учурда Арсен алдыда. Ал эми биз болсо бул суроону СМСчилерге узатабыз. Көрөрмандарга, угармандарга дагы биз берүүгө даярбыз бул нерсени. Суроону да бир жолу кайталайлычы. Мен репертуарымда эң алгачкы кайсыл ыр жана анын автору ким? Мындай суроо жөнөтүлдү. Келиңиз, 2 вариант айтып кетпейлиби? 3 же 2? 2 вариант айта кетели. 2 вариант айтып кетели. Бирөөсү сезим, экинчиси. Экинчиси болсо максатыма таянам. Сезим жол болсо максатыма таянам. Авторду бирөө Мирлан Ниязов, бирөөсү болсо Мирбек Атабеков. Ошондой 2 аткаруучу жана 2 аталыш дагы туура келсе, жана албетте биз берүүгө даярбыз. Белегибизди Тумар Чекит ФМ медиа порталына узатсаңыз болот. Жана албетте 2 белек дагы берүүгө даярбыз. Мүмкүн сиз бир гана аталышын айтасыз, мүмкүн сиз бир гана аткаруучуну айтасыз. Бирок жакшы болмок, эгерде экөө тең бир келсе. Бир келсе жакшы болмок да. Бирок эмнеси болсо дагы биз 2 белекти аябайбыз, берүүгө дагы даярбыз. 6100 кыска сандары кызматта жана буга кошумча ардактуу угармандар, мыкты суроону дагы берсеңиздер болот. Кызыккан суроолоруңуздар бар болсо, анда Арсенге узатыңыз. Тумар сөзүнөн баштап 6100 кыска сандарына. Биз болсо бир нерсе тууралуу да айта кетпесек болбойт. Сентябрь айында өзгөчө бир номинациялуу кече болот. Эмне болду экен? Нада ушул Саратан түндөрү 2014кө келген коноктор сөзсүз түрдө ал кечеге барышат. Кандай образда келсе, ошол боюнча барышат. Бирок сиз тапанчаңызды алып коюшуңуз керек ал убакта. Алып коюш керек, албетте, конечно.
анткени кой бербей Тура эмес ойлоп калышы мүмкүн да. Эми дал ушул образда биз ал жактан көрүшөбүз өстүрдө. Ал эми добушту берүү үчүн сиз Борбор радиодагы биринчи медиа портал Тумар Чекит ФМге кош келиңиз. Ал эми бизди бир музыкалык клип күтүп турат. Алдыда чыгарманы уккан соң бизде сөз түрдө салттуу түрдө эмне күтүп турат? Бул суроо дагы бар. Бизде сөз түрдө буга чейинки берилген суроого дагы жоопту күтөбүз. 6100 кыска сандарына узатыңыз жана оюндун жүрүшүн дагы да болсо өткөрүп жибербеңиз. Жыйынтык кандай болот? Алдыңкы мүнөттөрдө чогуу билебиз. Буга чейинки берилген суроого биз жоопту күтүүбүз. Ардактуу угармандар жана көрөрмандар 6100 кыска сандарына узатыңыз. Тумар сөзүнөн баштап. Ал эми биз буга чейин кандай суроону берип өттүк элек, Арсен? Унутуп койдум депчи. Келиңиз, Арсендин чыгармачылыгында эң алгачкы, эң биринчи чыгарманы аты жана ошондой эле ошол ырдын автору ким? Мына ушул суроону биз сиздерге узаттык эле, көптөгөн варианттар дагы бар болчу экен. Мирлан Ниязов дейт. Жок, Жок. Сезим Мирбек Атабеков дейт. Жок. Сезим Мирбек Атабеков дейт. Сезим Атабеков деп жазышкан экен. Бекболот дагы жазган экен. Бирок эң алгачкылардан болуп туура жоопту Максатыма таянам дейт. Мирбек Атабековдун аткаруусунда. Башкача айтканда ошонун калемине таандык. Биз куттуктайбыз. 3747 номер менен аяктаган абонентти сөз түрдө сиз туура таптыңыз. Тумар Чекит ФМ медиа порталынан да ушундай белекче, ичинде баштыкча бар жана албетте футболка, кружка дагы сизге ыйгарылат. Менимче ошол ыр дагы сизди популярдуу кылды. Албетте. Бул суроону биз дагы бердик. Бул суроого сөз түрдө көңүл бөлдүк жана жоопту алдык. Эми бизде Арсен салттар боюнча биздин салтты билип эле жүрсөңүз керек. Албетте. Биздин Саратан түндөрүнүн сөз түрдө өзгөчө бир көрүүчүсү деп да койсок болот. Бардык образдарды калтырбай көрүп жатасыз жана ал жакта эмне бар экенин сиз байкап калсаңыз керек. Дагы айта кетчү нерсе, ардактуу угармандар, эскерте кетели. Саратан түндөрүндө эң бир салттуу нерсе бул селфи деп аталат. Селфи деп аталат. Негизи бирок мен селфи түшпөйм да, негизичи. Баягы бияка келгенден кийин эми түшүп коеюн. Түшүп коюңуз. Эң алгачкы селфилерден, Албетте. Эмне үчүн түшкөндү жаман көрөсүз? Билбейм, көбүнчө селфини кыздар кылат да. Баягы өзүн бир миллион жолу тартып туруп бир жакшы ракурс табат да, анан ошол ракурс менен өздөрүн тартып жүрөт да көбүнчөсү. Эскерте кетели, ардактуу угармандар, эң алгач биздин студияда Урмат Усенов жана Неля эң алгачкы селфи сүрөтүн жасады эле. Мына ошондон баштап биздин салт уланып келет. Эми Арсен, кезек сизде. Азыр түшөбүз, уюлдук телефонду колго алабыз. Агенттин уюлдук телефону дагы өзүнө бир образга дагы. Азыр түшөйүн да. Азыр түшүңүз, келиңиз. Гүлгүзүп түшөйүн, Бул нерсени баса. Агент болбой. Сиз образ тандап туруңуз. Биз болсо, ардактуу угармандар, айта кетчү нерсебиз бар. Анткени дал ушул селфи образды сиз азыр Тумар Чекит ФМ медиа порталынан жана дагы Тумар Чекит ФМ деген баракчандагы сөз түрдө Инстаграмдагы дал ушул баракчадан көрө алсаңыз болот жана лайктарды басып коюңуз. Келиңиз, Арсен, тандадыкпы? Эми жалпы биздин угармандарга көрсөтүңүз, көрөрмандарга көрсөтүңүздөр. Эгерде биздин угармандарыбыз бул нерсени көрө албайбыз деп жатышса, анда биздин медиа порталга башпаңыз. Тумар Чекит ФМге барбы? Азыр да бир жол түшүп коюңуз. Кыздарды айтып жаттыңыз эле, эми өзүңүз өчүрүп баштадыңыз го. Бир бар эмеспи? Удали деген. Ошол прикол сизге да болду, Ошол прикол болот. Эми өзүңүз айтып отурасыз. Мына ушундай образды сиз, ардактуу угармандар, Инстаграмда катталаган болсоңуз, анда Тумар Чекит ФМ баракчасына кош келиңиз дагы мыкты сүрөттү көрүңүз. Жүдөгөн сүрөт болгон. Келиңиз, көрсөтөбүз. Мына да ушундай образды сиз азыркы учурда көрө алсаңыз болот. Бул дагы өзүм ракурсумду таба элекмин да. Бул да көрсөтүп түшүндүрсө болот да. Мындай кичине бул жумушта биринчи жолу кошулуп аткан. Эң алгачкы селфини Арсен бүгүн биздин студияда жасады. Жана албетте лайктарды коюңуздар. Азыр Тумар Чекит ФМ баракчасына дагы башпаңыздар. Ардактуу Арсен, кандай болду сезимдер селфиде? Толкундуу, толкундануулар абдан жакшы, колдор калчылдап, өзүн тартып. Эми мындан ары үйрөнүп жүрөбүз, ардактуу угармандар. Жалпыңыздарды жаныбызга чакырабыз. Оюн уланууда азыркы учурда эсеп 5-2. 5-2 болуп кетти. Анткени акыркы жообуңузду дагы биз сөз түрдө туура деп кабыл алдык. Эми биз буга чейинки суроолордун жоопторун дагы да болсо
улантуудабыз. Жана сиз тараптан эгерде суроо болсо, СМС-чилер дагы жооп бергенге дайыр. Бизде болсо кызыктуу суроолор дагы бар экен. Ой, жок, жоопту бир аздан соң сөз түрдө жооп беребиз. Ал эми бизде болсо чалуу бар экен, угарманыбызда. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Атыңыз? Нази. Нази? Ооба. Нази, кош келиңиз. Келиңиз. Саламатсызбы, Арсен байке? Саламатчылык, кандайсыз? Жакшы. Нази, оюнга даярбызбы? Ооба. Келиңиз, анда суроо сизден болсун. Нази, Ооба. мен сизге мындай суроо берейин. Баягы азыркы заман өзү негизи интернет заман болуп келатат. Элдин баардыгы интернетте отуруп алып эле. Азыр даже мен кээ бир суроолор берсем, балким кээ бирлер отуруп Google'дан мындай листать этип карашы мүмкүн да. Жалпысы эле Google'дан. Жалпысы эле Google'дан карайбыз да азырчы. Ошол себептен сизге мындай суроо бергим келип атат. Google'га бир күндө канча киши кирет? Убакыт кетти, Нази. Google'га бир күндө канча киши кирип издөө салат? Мына ушундай туура суроону берели. Арсен, менимче сиз бул суроолорду кээ бирлерин дагы Google'дан алгансыз. Албетте, мен ушул суроону Google'дан карап алгам. Арсенди дагы санайбыз ошондо. Сизден суроосом бул логикалык сурообу? Жок, логикалык эмес. Так саны бар. Мындай. Так саны бар. Эми болжомол деп деле айтсаңыз болот, Жакын санын айтып берейинби анда? Айтсаңыз болот. Айтып берсеңиз болот. 10 миллиондой киши кирет болуш керек. Ойлонобуз. Токтон албай. Болуш керекмин. Ну, может эми миллиард болушу мүмкүн да, потому что Google-дагы көп киши кирет. Ошондо. Туура жоопту берди. Ооба, миллиардта. 1 миллиард, орточо эсептен алганда. Азаматсыз, Нази. Келиңиз, туура жообуңуз үчүн биз сизге кол чабууларды арнайбыз. Эми сизде бир мүмкүнчүлүк бар, Арсенге суроону узатыңыз. Арсен байке, бул логикалык суроо болот да сизге. Элестетесиз, 2 комната. Бир 2 комнатанын ортосунда стена бар, анан бир эшиги бар. Сиз бир комнатанын ичинде турасыз. Сиз турган комнатанын ичинде 3 включатель бар болот да. Тиги комнатада бир лампочка турат. Сизде бир эле мүмкүнчүлүк болот. Эшикти ачып көргөнгө да, ошо 3 включательдин бирөөсү ошо комнатаны күйгүзөт да. Ошол бөлмөнүн светин күйгүзүүчү бир баскыч экен. Ошондо суроо эмнеде камтылган? Ошо кайсы 3 включательдин кайсынысы ошо комнатага тиешелүү болот. Ойлонуш керек экен. Эшикти ачыш керек дедиңерби? Бир эле жолу эшикти ачып да. Карай алат экенсиз. Күйгөн жок экен. Ошонусу. Багытты берекетебизби? Анткени кичине оңой эле суроо берди, Арсен. Эми сизден мага мындай чоң мындай глобалдуу темада эле сүрүп кетти. Ооба. Келиңиз. Оңой элеби жообу? Оңой эле деп эсептейм. Ооба. Эсептейт болсо анда кыйын эле экен. Келиңиз, анда багытты да берекетеличи. Багыт айтып кетесизби кичине мындай жакындатып? Жакындатып, азыр кандай? Келиңиз, өзүңүз деле ойлонуп көрөлү. Бул бөлмө. 2 комнатада дагы бир бөлмө. Бир бөлмөдө бир бөлмөдө 3 лампочка. Жок, бир лампочка, бир бөлмөдө 3 күйгүч бар экен да. Бирок мен эшиктин жанында эмеспи? Жок, стенада эле турат. Ал 3 баскычтын бирөөсү, бирөөсү эле гана. Ошондо биз ойлонолучу Арсен. Мүмкүн кандайдыр бир жооп бар. Акыркы секундан бери ойлонуп кеткенсиң да. Бирок чын эле ойлоно турган суроо экен, Ооба, ойлоно турган нерсе. Бир тактык менен да жооп бериш керек экен. Келиңиз, сизден эң акыркы жоопту күтөлү, Арсен. Эми бирөөсүн күйгүзүп көрөсүң да. Болбогаса экинчисин күйгүзөсүң. Бирок ошону кантип текшеребиз? Бирөөсү комнатанын өзүнүкү турабы? Ооба. Бирөөсү болсо күйгүзсөң, бир эле жолу күйгүзүш керек негизи. Жок, ошо включательдерди күйгүзүп көрөсүз да. Бирок ошо мүмкүнчүлүк болот, бир эле жолу эшикти ачасыз да. Бирок сиз должны угадать кайсынысы ошо комнатага тиешелүү. Эшикти жаппасачы? Жок, андай болбой калат. Эшикти жаппай эле койбойлу дейт. Эмне кылдык анда, Арсен? Жеңилдикпи же жоопту беребизби? Акыркы жообуңуз дагы. Бул получается бирөөсүн жандырат. Анан эшикти ачып карайт, өзүнүnkүн жандырат. Өзүнүн комнатасында. Алгач өзүнүн бөлмөсүндө бирөөсүн жандырат. Бирөөсүн жандырат. Анан кийин экөө калат. Анан бирөөсүн күйгүзөт. Бирөөсүн күйгүзүп туруп эшикти ачып карайт.
эгерде күйсө демек ал күйбөсө. Күйбөсө анда тиги үчүнчүсү болуп калат. Ушундайбы? Жок, андай эмеспи? Леке каршы анда утулдук. Кечирип калыңыз. Жоон айтып коесузбу, жоон? Келиңиз анда туура жооп тургалы. Мындай кыласыз. Биринчи включательди сиз күйгүзөсүз. 10 мүнөт күтүп турасыз. Анан экинчисин күйгүзөсүз. Экинчисин күйгүзгөндө эшикти ачасыз, карайсыз. Карап туруп включательди кармап көрөсүз. Ой, то есть лампочканычы. Лампочка ысык болсо, анда бул биринчи включатель. Сиз 10 мүнөт күттүңүз, 10 мүнөттүн ичинде ал ысып калат. Ысып калгандан кийин ал значит биринчи включатель болот да. А сиз 3 дебедиңизби? А үчүнчүсүчү? Вот ошо үчүнчүсүн айтайын. Если сиз ошо экинчи включатель күйүк бою түшүнүктүү. Үчүнчүсүн Түшүндүк. Демек сизге Нази бул колчалар, бул колчалар жана белекти дагы берүүгө даярбыз. Трубканы койбой туруңуз. Тумар Чекит ФМ медиа порталынан дал ушундай белек жана албетте 5-3 эсеп болду. Жакшы, менче жакшы эле келе жатасыз ардактар. Утатпайм деп. Баары бир утуп жатасыз. А биз болсо оюнду улантабыз. Ардактуу каармандар, кызыктуу суроолоруңуздар бар болсо 6100 кыска сандарына узатыңыз. Тумар сөзүнөн баштап келген кат бар экен, Арсен. Ишиңизге ийгиликтерди каалаймын дейт, жана дагы жакында келе жаткан туулган күнүңүз менен куттуктаймын. Кайсыл жерде тоосууну пландап жатасыз деген экен. 0450 номер менен аяктаган абонент узаткан. Кайдан билип алды болуп экен? Ошондо 3-сентябрь билишиңизчи. 3-сентябрь. Кайсыл жакта? 3-сентябрь негизи баягы туулган күндү тосконду өзүм жаман көрөм. Бирок баягы досторум көп, тааныштарым көп, анан кийин баягы алардын деле көңүлүн бөлүп, баягы суранып атканда деп ойлоп аткам, мындай эле өткөзсөм депчи. Анан кийин бир идея келип кетти, баягы концертим болгондон кийин эфирге берген эмес болчумун да. Былтыр 2013-жылы концертти берген эмесмин да эфиргечи. Ошону деген азыр бүтүрүп, баягы дискке чыгарып, монтаждап жүргөн кезим. Анан кийин 3-сентябрда ошол концертти бүтүрүп дискке чыгарып, анан творческий вечер берейин деп атам. Чыгармачыл кечеңиз болот демек туулган күнүңүздө. Албетте ошол жерден өткөзүп, баягы мини концерт берейин деп атам. Жакшы экен. Айтсам болот да, кайсыл жерде болот? Sky Hall деген ресторанда болот. Ошол жерде Кудайым буйруса 3-сентябрда эгерде убактыңыздар болсо келиңиздер. Жакшы экен. Дал ушундай кызыктуу маалыматтарыңыз бар болсо, анда сөзсүз түрдө узатсаңыздар болот. Суроолорго биз жооп берүүгө даярбыз. 6100 кыска сандарына. А биз болсо Курманжан датка деген тасма жакынкы күндөрдө чыгат жана Кыргызстандагы бул башкы жаңылык болсо керек. Дал ошол тасманын эң алгачкы саундтрегин тыңдайлы. Каныкейдин аткаруусунан андан соң кайрадан оюнубузду улантабыз жана кайрадан көрүшөбүз. Таштабайт бегим, сырғаны сыңар сақтабайт бегим, сыраяқ тұрса аттабайт бегим,
салбай ак булга беген куп келген теңим сен элең дегим Келген теңім сен елең деген Құп келген теңім сен елең деген Сарatan түндөрү Саратан түндөрү 2014 уламчы аткан учурардык тугармандар жана жалпыңыздарды жаныбызга дагы да болсо чакырабыз. Азыркы учурда эсеп 5-3 Арсен алдыда. Даярдыктар мыкты, Арсен. Даярдыктар эң саламат. Жакшы экен. Алдыдагы пландары тууралуу дагы билдик. Көрсө жакында Арсендин туулган күнү экен. Туулган күнү, творческий вечер, чыгармачылык кечен болот албетте. Жакшы экен. Бизде дагы да болсо келип жаткан суроолор бар экен. Ишиңизге ийгиликтерди каалаймын дейт. Рахмат. Бар болуңуз дейт. Мен сизди жакшы көрөм деп Наргиза смска тозаткан экен. Мен да сизди жакшы көрөм. Рахмат. Арсен, прокурор кыздар менен тааныша бересиңби дейт. Эми баягы дос катары албетте тааныша беребиз. Албетте. Досторуңуздун аттарын айтып бере аласызбы дейт. Жакын досторуңуздун. Жакын досторум абдан көп. Негизи эле көп жакын досторум. Балким бирөөсүн айтпай калсам тартып калабы деп ойлоп атам. Кандай десем, баягы классташ досторум бар, өзүмдүн коллега досторум бар, жумуш менен иштеп жүргөн досторум бар. Айтор жаныңызда сизди дайым колдогон досторуңуз, Дайым колдогон досторум абдан көп. Арсен, менин карындашыма салам айтып коесузбу? Аты Аделя дейт. Салам. 69 Аделя. Жакшы. Ишиңизге ийгиликтерди каалаймын дейт. Сиз жакшырдайсыз, сырларыңызды тажыбай угам жана бардык келбетиңиз мага абдан жагат. Сизге ийгилик. Милана була смска тозаткан экен. Чоң рахмат. Миланадан да ушундай смска алдыда да келген. жакшы буюрса жаңы репертуардарлар чыгып атат. Кудайым буюрса Одноклассники .kg деген кинода чыгып атат. Биздин Экар-Экарс, биздин досторубуз баарыбыз чогулуп, ошактан дагы жаңы ырларды саундтрек болуп, ошактан көрөсүздөр. Жакшы. Ишиңизге ийгилик, саламатсызбы Арсен байке? Жашоо эмнеси менен кызык дейт. Жашоо эмнеси менен Зулайка кызык. узаткан. Жашоо деген эгерде сен сүйгөн жумушуң болсо, жакын адамдарың болсо, эми жакын адамдар негизи эле жаныңда болот. Бирок эгерде сен бир нерсени кылып, ошол нерсе колуңан келип атса, бул менин оюмча ошонусу менен кызык го деп ойлойм да, жашоо. Жакшы. Мыкты суроолор дагы да болсо келүүдө. Эгерде сизде дагы кызыккан суроолор бар болсо, узатыңыз 6100 кыска сандарына. Бизде болсо сизге жаккан үн келди. Үн келдиби? Ооба, чалуу. Албетте 6100 кыска сандарына суроолор келгичекти. Биз угарманыбызды кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Саламат. Атыңыз? Саламатчылык, атыңыз? Коңгуроону кабыл алып аткан кыздарга да салам. Жакшы. Фрунзик. Фрунзик, кош келиңиз. Фрунзик. Фрунзик деген өзгөчө. Көрүнбөгөн фронттун кызматкери. Жакшы, жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүң кандайсың? Жакшы экен. Келиңиз, Фрунзик оюнга даярбызбы? Конечно. Албетте деген суроону Мен деген сага деген эле сизге негизи эле баягы буга чейин интернет жөнүндө баягы сөздөр болуп кетти. Эми интернет менен баардыгыбыз эле колдонобуз. Ошол себептен азыр популярдуу болуп аткан азыр бир сайт бар, Instagram деген. Ошол сайт кайсыл жылы жана кайсы айда ачылган? Негизделген. Негизделген. Келиңиз, Instagram менен колдонгон болсоңуз, анда бул нерсени билсеңиз керек. Фрунзик же болбосо 2010. 1 миллиард убакыт кетти баса. Анан кайсыл ай? Кайсыл айда? Менче жанагы 1 миллиард адамдын арасына кирип жатат, Google'га. Келиңиз, айды айтабыз, бир эле айды айтабыз, өзү бир март. Ойлонобуз. Силер азыр бардыгын айтып саласыңар го? Келиңиз, бир жоопту күтөлү. Бирөө кетти, март, жок, март эмес. Агентура жөнүндө суроо берейин дедим. Негизи эле баягы келе жаткан айлардын биринде да. Анда саналуу эле экен. Саналуу эле, негизи эле азыр сизге бардык эле айлар келе жатат. Бардык эле айларды айтып салды азырчы. Жок, январь эмес, жана акыркы жообуңуз Фрунзик. Июнь же сентябрь. Жок,
Жок, тилекке каршы жок. Тилекке каршы Фрунзе сиз менен коштошот экенбиз. Албетте тилекке каршы дейт экенбиз. Анткени туура жоопту кабыл алган жокпуз. Кийинки угарманды дагы да болсо кабыл алып көрүүгө даярбыз. Инстаграмда Арсен дагы абдан активдүү колдонуучу, Бардыгыбыз эле колдонобуз. Мен негизи эле Инстаграмга баягы 2010 мисалы 2010 болсо мен 2011ден баштап эле отурам да. Жакшы экен. Болгондо дагы бирок башында эч ким жок болчу. Азыр болсо көп, туугандар келиңиздер, угармандарыбыз дагы келип калган экен. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, атыңыз? Атыңыз ким болот? Жамал. Жамал, Саламатсызбы, Жамал? Жамал, келиңиз, Инстаграм менен колдонобузбу? Мага башка вопрос бересиз. Жок, келиңиз, ушул эле суроону берели, анткени бул нерсе азыркы учурда абдан актуалдуу. Кайсыл жылы, кайсыл айда негизделген? Биз жылын айтып өттү буга чейинки угарманыбыз. 2010-жылы ноябрда. Жок, ойлонуп көрөбүз. Ойлонуп көрүңүз. 3 жолу айтсаңыз болот. 3 жооп айтсаңыз болот. Декабрь. Декабрь, Туп-тура. Азаматсыз, бекер эле коркон экенсиз, мен жеңе албайм деп, мен жооп албайм деп. Эми да ушул жооптон кийин сиз Инстаграмга катталышыңыз керек дагы, биздин баракчаларда окушуңуз керек. Келиңиз, ардактуу угарман, эми сизде мүмкүнчүлүк бар, Арсенге суроо бериңиз. Интеллектуалдык суроо бересизби, башка жактанбы, айтор? Логикалык. Макро, угатам сизде. Тарелкада 3 алма бар, ошону алып салса канча алма калат? Дагы бир жолу. Тарелкада 3 алма бар. Ошону алып салса канча алма калат? Ошону алып салса, кайра эле 3 калат го. Убакыт кетти, Арсен. Туурабы? Туура. Алып кайра салса болуп калды, алып кайра салса. Жакшы экен, суроонун өзүндө жооп бар экен. Эми Арсен чечүүчү суроо. Ушул нерсе бардыгын чечет. Чечүүчү суроону мен мисалы оңойраак деген дагы суроонулар келди. Сразу эле. Бул деле анда логический суроо берейин. Логикалык. Жерде жашайт, таш жейт. Ал эмне? Мына ушундай суроо, келиңиз, убакыт кетти. Жерде жашайт, бирок ал таш жейт. Таш жейт экен. Абдан жакшы суроо экен. Логический суроо да? Логикалык суроо экен. Угарманыбыз барсызбы? Ооба. Бир аз багыт бере аласызбы? Багыт бере кетиңизчи. Бул жаныбар. Бул деген эч нерсе деп айта албайм, анткени бул жөнөкөй эле жообуч. Эң эле оңой болуш керек, менче, логикалык. Бирок биз ошо бир суроону бергенде негедир баягы тоонун үстүн карайбыз да. Бирок бул нерсе баягы колуңдун алдында эле турган нерсе да. Бирок таш жейт. Жерде жашайт, бирок таш жейт. Ал нерсе оңой эле болсо керек. Менче суроонун жообу деле баарын таң калтырбаса керек, Же болбосо буну мындай деп айтсак болот, Бир суроону бергенде жөн эле жооп айтып койсуң го, Ошондой эле. Ошондой эле. Айтып койдум ары. Жок, бирок жообун айтыш керек да. Жок, ошо уже. Ооба, багыт берилди. Багыт берилди. Секундомерди дагы токтоттук. Келиңиз, ардактуу угарман, барбы? Ооба. Жооп барбы? Жооп жок анда. Тилекке каршы биз сиз менен коштошобуз жана кол чабарды сизге арнайбыз. 6-3 эсебинде Арсен, сиз жеңүүчү аталдыңыз? Бүттүбү? Жок, азыркы учурда биз жыйынтыкта элекпиз, бирок азыркы учурда 6-3 эсебиндеги эсепти биз каттадык. Рахмат. Жакшы, Рахмат. Эми акчасын анан берем. Ооба. Сүйлөшүп алган турбайсыздарбы? Сүйлөшүп алганбыз. Демек, биз болсо бир музыкалык чыгарма укпастан, биз оюнду дагы анда жыйынтыктайт окшойбуз. Балким, анткени убакытты карасак чын эле учуп кеткен экен убактыбыз, Келиңиз, биз анда суроо берип өтпөйлү. Мүмкүн белек дагы ута турган угармандарыбыз, СМСчилерибиз дагы бар болсо керек. Оңой суроо береличи, келиңиздер. Мүмкүн кайсыл бир ийгиликти кармайт ал биздин угарман. Ошол жанагы буга чейин айтылган суроо. Жакшы экен, Жакшы. Анда биз ошол суроону кайрадан ыйгардык, ардактуу угармандар, СМСчилерге Жерде жашайт, бирок таш жейт. Жерде жашайт, бирок таш жейт. Ардактуу угармандар, 6100 стационарына узатыңыз, тумар сөзүнөн баштап жана белекке дагы ээ болосуз. Эң алгачкы угарманыбызга болгондо дагы туп-туура жоопту дагы биз сиздерге ыйгарабыз. Мына ушундай баштыкчабыз бар.
ичинде кружкасы жана футболкасы бар. Футболкасынын размерин сизге таап беребиз. Ал эми биз болсо оюнду жыйынтыктайбыз дагы, биз СМС каттарды дагы биз күтөбүз. Ал эми күткүчөктү бир аз маекура кетсек, Арсен. Келиңиз, бул жакта суроолор да бар экен. Сиз казакча ырларды билесизби дейт. 15-30 номер менен аяктаган абонент. Казакча ырларды эми кандай десем, баягы ырдапчы электе кафелерде иштеп жүргөндө ырдачыбыз. Бирок азыр мен тилекке каршы эсимде деле жок, эми баягы 1-2 үзүндүлөр эле баягы оюмда болбосо, мындай эсимде жок. Келген каттар бар. Арсен, жакшысыздарбы дейт. Кутман кеч, сизди көрүп олтурганыма абдан кубанычтамын, сизге ийгилик. Мени таанысаңыз керек, атым Айгерим деп узаткан экен. Рахмат Айгерим, чоң рахмат сизге. Тааныдыңыз демек. Арсен, мага абдан жагасыз дейт. 0592 номер менен аяктаган абонент. Балам Нурелди куттуктап койчу, азыр сени тыңдап ТВдан дагы көрүп отурабыз дейт. 95-21 номер менен аяктаган абонент Нурелди. Нурелди, Нурел, салам Нурел, кандайсың? Ишиңизге ийгиликтерди каалаймын дейт. Бар болуңуздар. Жана Токмокко качан келип концерт коесуз? Зулайка бул СМС-ка узаткан. Кудайым буйруса, баягы азыр творческий вечерди өткөзүп алсам, буйруса ойлоп аткам, ушу күздө кичине кыдырып чыгайын депчи. Балким келип кетем. Жакшы экен. Бизде болсо бул жакта келген каттар бар экен. Эң алгачкылардан болуп суу дейт. Жок, Жок. Суу деп узаткан экен. Тапанча дейт. Жерде жашаган бул таш жегич дейт. 4504 номер менен аяктаган абонент. Ушулбу туура жооп? Туура. Таш жегич. Жакшы экен, ардактуу угарман, сизди куттуктайбыз анда. 4504 номер менен аяктаган абонентти биз чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана белегибизди дагы да болсо берүүгө даярбыз. Дал ушундай баштыкча, менимче сентябрь айы окуу дагы келе жатат. Мүмкүн жакшы бир нерсеге колдонууга дагы сөзсүз түрдө жакшы бир шылтоо дагы пайдалуу дагы сөзсүз түрдө мыкты белек дагы болот деген ишеничтебиз. Сизге ишиңиздерге ийгиликтерди каалаймын дейт. Мен сизди абдан жакшы көрөм дейт. 0726 номер менен аяктаган абонент. Ким экенин билбесеңиз деле жакшы көрөсүзбү? Жок, баягы адамга сага кандай келип атса, сен да ошондой жооп бериш керек деп ойлойм да. Аш бергенге аш менен, жакшы экен. Ишиңизге ийгиликтерди каалаймын. Сизди тойго чакырайын деп жатабыз дейт. Сиз менен кандай байланышсак болот дейт. Бул жактан эфирден кийин баягы чалып эметсе болот. Эми бизде азыр сайттарда чыгып атат, бирок мен пока ал нерсени биздин өзүбүздүн жетекчибиз бар, Миргүл деген. Ошол киши чечет. Бардыгын жол болсо социалдык тармактардан тапсаңыз болот. Социалдык тармак демек Инстаграмга кирсин, ошол эле. Кайсыл жакта сиз активдүү колдонуучусуз? Инстаграмда эле болом, arsen.bakирович. Дал ушундай баракчага сиздерди да күтөбүз. Анткени ал жакка бир нече мүнөттөрдөн соң Арсен жанагы өзүнүн жасаган селфисин дагы киргизет. Албетте. Биз болсо оюнду жыйынтыктайбыз. Жеңүүчү деп сизди таптык, Арсен. 6-3 эсебинде мыкты оюн көрсөткөнүңүз үчүн да чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана бул колчаларды сизге арнайбыз. Баса айта кетчү нерсе, образыңыз тууралуу да сүйлөшүп кетпесек болбос. Көз айнекти таккан боюнча узайбызбы же кандай? Азыркы учурда бардыгы жолдо сизди күтүп турса керек. Агент 007. Эми жумушуңуз эми башталса керек менчи. Менин жумушум негизи азыр эмес, уже болуп атат. Жакшы экен. Кимди аңдып жүрөбүз? Азыр бул жака келип, биякта отурган байкелерибизди карап отурам. Баарын аңдып, Бардыгын байкаш керек болчу да, ошо келип кичине отуруп байкаштырып кетейин деп келгем. Жакшы экен. Образыңыз абдан жарашты дейт. Мен сизге өзүмдүн добушумду берем деп Айзирек узаткан экен. Болсоңуз катты. Демек, добушту берүү үчүн ардактуу угармандар, Тумар ЧКТФ медиа порталына жакынкы күндөрдө келсеңиздер болот, жана дагы баш баксаңыздар болот. Ал жакта Арсендин дал ушундай сүрөтү бар. Бир лайкты басып туруп, алдыга озуп чыгууга дагы бир чоң мүмкүнчүлүк түзө аласыз. Ардактуу угармандар, ал эми биз болсо эркин микрофонду сизге ыйгарабыз. Арсен, оюн кандай? Жактыбы? Мага негизи эле биринчиден ыраазычылыгымды билдирем, кечирим сурайм, баягы кичине ойдогудай нерселер болбой калса, адам болгондон кийин баягы катачылык кылып коет экенбиз. Ошол себептен биринчиден кечирим сурайм. Андыктан эң биринчи эле баягы айткан сөз, элибиз аман болсун, жерибиз тынччылыкта болсун, баягы жаман нерселердин баарын көрүп атабыз, болуп атат. Биздин Кыргызстанда андай нерсе эч качан болбосун, элин жерин сүйгөн жаштар көбөйүп, анан Тумар радиосуна дагы сиздерге ийгилик каалайм. Эң алдыңкы радиолордон болуңуздар, баягы ишиңиздер ийгиликтүү болуп, элдин көңүлүн көтөрүп, маанайын көтөрүп жүрөңүздөр. Чоң рахмат сиздерге. Жакшы, сизге да чоң рахмат. Дал ушундай бүгүнкү образыңыз менен жана суроолоруңуз менен дагы мыкты оюн көрүп бергениңиз үчүн. Жакынкы күндөрдө боло турчу чыгармачылык кечигиңизге да ийгиликтерди каалайт экенбиз. Менимче жакшы бир жардыктарды көрүп жатсаңыздар керек,
албетте. Жакшы. Дал ушундай бүгүнкү оюнубузду жыйынтыктар Замат биз сизге белекти дагы берүүгө даярсыздар. Сен дал ушундай белек сизге ыйгарылсын. Куттуктайбыз бүгүнкү жеңишиңиз менен. Дал ушундай менче сизге керектүү нерселер ичинде футболкасы бар, кружкасы жана сумкасы. Демек, бул нерсени дагы агенттерге колдонсо керек. Албетте, бул бизге керектүү нерсе. Бул эми баягы формалар да атайынчы. Жакшы экен. Ал эми биз болсо бардык угармандарга дагы болсо кайрылып өтөбүз. 6100 кыска сандарына да узатсаңыздар болот. СМС каттарды жана албетте эртеңки саратан түндөрүндөгү өткөрүп жибербеңиз. Кызыктуу образдар жана интеллектуалдык таймаш күн сайын уламчы аткан учура. Биз болсо оюнду жыйынтыктайбыз, ардактуу достор. Кызматта болгон Айжан Турдалиева жалпыңыздарга бейпүлтүн жана жаңы күн, жаңы ийгиликтерди алып келсин дейли. Ал эми Саратан түндөрү 2014 үчүн Култаев Production студиясына чоң ыраазычылык билдиребиз. Жакшы туруңуздар.